төлөп берет. Качан Төлөп берет. Ошо төлөп берет, айтпайсың. Жок, мен сизден алдым. Жок, бу Талант аке уксаңыз, бияк аралашпасачы, сиздин жериңиз ала алмак экен да. Сиз жериңиз, маселеңиз бүтө элек да. Алтынай айым, сиз эме турбайсызбы? Сиз өзүңүз эме турбайсызбы? Не? Жок, эме элет көйгөйү Марипа деп мен сизди аябай көптөн бери угуп жүрөм да. Анан азыр дегенчи буларга сиздин тиешеңиз барбы? Конечно бар. Кандай тиешеңиз бар? Мен жеримди легализовать эткен там. Мен өзүм. Кайсы жериңизде ошо жер сатып жүрөсүзбү сиз дагы? Мен кайсы жер? Мен жер сатып жүрөм. Кайсы жериңизди сурап атам мен? Мен өзүмдүн үйүмдүн документин легализовать эткен там. Анан эмнеге моундай документ менен келдиңиз? Эгерде сиз деген сиз жөнөкөй немеңиз, жөн эле моундай булар менен чогуу жаран болсочу. Заблуждение келтирбеңиз да. Сиз мен заблуждениеге келтирген жокмун. Марипа элет көйгөй деп мен көптөн бери угуп жүрөм. Баланча акча бергенмин, мен акчамды алып алып деп алдап кетти деп адамдардан көп угуп жүрөм мен. Жок, ал эгерде алдап алды, калпайтты деген обоснованиясы болот да, РОВДга жазыш керек. Неме заявление бериш керек. Сиз маскаңызды алып койсоңуз, мен айтайын, ушул элет көйгөй боюнча мага кайрылдыңар эле, ушул аялды таанысаңар, мага кайрылгыла деп мен айтып койдум. Маскаңызды чечип койсоңуз, сиз эл көрүп аласыз. Коркотуп атасызбы? Коркот деген жок, маскаңызды чечип койсоңуз, бир документтер бар, подобающий эмелер бар. Хорошо, все, эми мен айтайын, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Марипа Мукаметовна деп жазып алыптыр документине. Элет көйгөйү мен сүйлөп атам, мен сизге сөз бере элекмин. Ушул Марипа Мукаметовна деп өзүн жазып алыптыр, элет көйгөйү деген өзүнчө бир уюмду ачып алыптыр дагы. Анан ушул Марипа деген эженин колуна акча бергендер болсо мага байланышыңыздар, себеби дегенде буга чейин бир 5-6 адамдан укканмын. Ошол аялды тааныйсыңбы? Бизден акча алып алып маселеңди чечип берем деп алдап жүрөт деп мен укканмын да. Ал эми бүгүн деген биз совсем башка бир жумуш менен келгенбиз. Жердин маселеси боюнча келгенбиз да. Урматтуу Түз эфирдин көрүүчүлөрү, ушул азыр деген биз азыр Аламедин райондук акимиятынын алдында турабыз. Бул жака деген пригородный совхозундагы Үмүт жаңы конушу бар. Ошол Үмүт жаңы конушунун жашоочулары чакырышты эле. Чакырып өздөрү сатып алган үйлөрдүн немеси боюнча кече митингге чыккансыңар, кече Дом правительствода митингде жүрүп. Телефон берип койсоң? Дом правительствода митингге барганбыз, ушундай 11 жыл болду. Биз жерди сатып алганбыз, база алган эмеспиз. Ошого дагы деле документ ала албай келатабыз. Балдарыбыз же школго бара албайт, же садикке бара албайт, больницага барса учетуңар жок деп кабыл албайт. Ошол вопросту эми качан как бүгүн чечип беребиз деп чакырды беле? Бүгүн акимиятка чакырган, ошону комиссияны карайбыз деп. Давайте киргиле анда ошонун карталы биз. Bilmeyi hoş geldin. Hakikat yolunda. Зарядный устройство гиров сайранга. Аламедин райондук акимияттын ичине кирдик. Аким чакырган экен. Бишкектин четинде совхоз пригородный деген бар. Ошол пригородный совхозундагы Үмүт жаңы конушундагылар биз жерди басып алган эмеспиз. Биз сатып алганбыз. Сатып алган менен документтер бүтө элек, документ бүтө элек. 11 жыл болдук, документ бүтө элек. Ошол документти бүтүрүп бергиле десек, деп кече митингге чыкса, бүгүн аким чакырган экен. Айта бериңиз. Бирин-бирине шылтап. Кимдер айыл өкмөтпү? Айыл өкмөт бияк акимиятка шылтайт, ушулар кармап атат деп. Жок, акимият азыр бир эме тактоо киргизип коелу дагы, жанагы эме бар го. Үмүт жаңы конушу өзүнүн айыл өкмөтү барбы же жокпу? Бар. Айыл башычы же айыл өкмөт? Айыл өкмөтү бар. Айыл өкмөтпү кадимкидей? Эгерде Үмүт жаңы конушунун өзүнүн расмий мамлекеттик айыл өкмөтү бар болгон болсо, айыл өкмөт айлык алып иштеп аткан болсо, анда деген силердин да жериңер эме мыйзамдашыш керек болчу да. Чынбы? Биздин жер үлүс жерге да кирбейт. Мамлекеттин ал жерди кимдер саткан экен? Ошо мисалы силер бир жерден сатып алгансыңар да. Бияка айрып чыгып келебиз.
Акимдин өзүнө кириш керек беле? Бул комиссионна баары чогулмакта, госрегистрдан, архитектурадан, аким биздин айыл өкмөттү да чакырмак. Баарын ошо мыйзам чегинде карап, не документтер, не ким каршысы бар, ошону толуктап баарын чечип беребиз деген. Ошол үмүт менен келип отурабыз бияка. Киргиле. Ким лидерлер киргиле. Киргиле, чоң эле киргиле. Булардын залы бар экен, залга отургузса болмок экен, Не деп атат? Мен өтүп кетейин. Не деп атат? Большой зал? Большой зал түшүнүктүрөм. Ал каякта? Биринчи этаждабы? Залны калтырып койдук, бирокта. Основнойлордун аты. Ал залга основной. Зал кайсы жагында? Жеңиште кетти. Эже мен неме жанагы ушул азыркы келген адамдардын бардыгы силердин кошунаңарга иши кылса. Үмүт деген жаңы конуштан биз 13 жыл 14 жыл болду отурушканыбызга до сих пор там документи жок. Эч жака кайрыла албайбыз. Элементарный больницага Шайлоого да бара албайсыз. шайлоого да бара албайбыз. Жапайбыз да эчтеке. Школго балдарды киргизе албайбыз. Проблема көп толтура. Ошол көйгөйүбүз менен канча кайрылдык ушул жерге мына акыл келгени түрү. 10 жыл келдик. 11 жылдан бери. Губернаторго чейин келип атабыз ооба. Барбаган жерибиз калган жок. Ар бири алмашкан өкмөткө президентке чейин кайрылып атабыз. Эч бир жерге чыкпайт. Эми акыркы ушу садыр жапып карапайым үчүн иштеп берем деген чечип берет ошого. Биз артып отурабыз. Акайга айттык, көмбөдө. Бамбетке айттык. Ал чыгара албады. Атамбаевга айттык. Жээнбеков, Сокенге айттык. Эч чечилбей келет. Опечатано. Бул зал бүтүрүк да. Зал Акимди жакшы тааныйт. Акимди жакшы тааныйт. Эртегүндү кеч кылбай кире бербейлиби? Эртегүндү эл күтүп атат да. Бияқта сүйлөшкөндө эмне?
Кечиресиз, атыңыз ким? Баары берсин анан макул. Мен сиздин атыңызды сурап атам, баарын сураган жокмун. Элге жакыныраак стулга отуруп алсаңыз, бияктан алыстан угулбай калат, биз тартканга да неудобный болуп атат да. Тартканга мен сиздерге интервью бергенге макулдугумду берген жокмун да. Биринчиден мен Интервью бергенге макулдугуңузду бергидей, сиз мамлекеттик кызматтасыз да, жеке компаниянын жетекчиси эмессиз да, чынбы? Биз биякта өзүбүз ошол болуп аткан маселени Мени эл чакырды, мен элди тартам. А сиз элге жооп берчү, элге кызмат кылчу акимсиз. Анан мен деген могу столдун астына келип, бияка жакыныраак отурсун десем, түшпөй атат да, мен ошону айтып атам. Элге жакыныраак отурсаңыз, угулат, бизге дагы удобный болот деп атам да. Жок, биякта отурат экен, а эл болсо биякта отурат экен. Мейли анда. Биринчиден мындай да байкеси. Азыр пандемия убактысы мынча эмес, мындан чоң аудиторияда деле айткандардын баары тең эле угулат. Экинчиден алдыгы жерде отурганда кичине через раз отурсаңыздар, пандемия убактысы мындай бир сиденье барыңыздарга жетиштүү болот. Телефондоруңуздарды өчүрүп коюп эле мындай бир вирусту сыйлап. Эми байкеси талап. Мына столдучу аким ооруп калбасын, жерге коюп эле стул коюп берсек болот эле да. Ошого түшпөй атпайбы? Элге жакын болгон кызмат, мамлекеттик кызматкердин кылганы ушул, сүйлөгөнү ушул. Ооба. Отурабы экен, отурбайбы экен? Сиздер азыр бул жерден отурганда да туура чүнүү менен мындай бир через раз сиденьялар менен отурсаңыздар. Через один отуруңуздар да, анткени деген бул жерден өзүңүздөрдүн эле коопсуздугуңар үчүн туура чүнүү. Мамлекеттик бийлик элге жакын болсун деген сайын кой отурат. Тахта. Аким. Бияка түшпөй турган болдуңарбы? Бул жерден эми тааныштыра кетсек, мен аты жөнүм Чекибаев Эмиль Ажолтович, Аламин районунун 1-чи зам акими болобуз. Кечээ күнү ушул Садовый айылынын жашоочулары менен ак үйдүн Дом правительствонун жанынан жолугушуп, ушундай көйгөйлөр барлыгы дегенден кечээ күнү сүйлөштүк элек. Саат бүгүн 1:30 анда биздин Аламиндин администрациясынан жолугушалы. Ошол жерден кандайдыр бир көйгөйлүү маселелер болсо, ошол маселелерди чогуу чаран чечели депчи. Анткени себебинен биздин маалыматыбызга караганда сиздерге дагы мындай бир туура эмес маалыматтарды да берип атыптыр, туура эмес ой толгоолорго да мындай сиздерди мындай бир жаңылыш жолдорго да түртүп атыптыр да. Анан ошол жерден сүйлөшкөндө айтып берет, бул жерден мынакей Шеримбеков Бакыт Кемелханович пригородный айыл өкмөтүнүн башчысы дагы катышып, ушул жерден чогуу көйгөйдү алып чечели деп талкуулайлы. Анан кандай маселелер бар экенин ошол боюнча биз ушул маселенин чечилишүү жагындагы сиздер менен ушул жерден биргеликтүү бири-бирибиз менен акылдашып, жетпей аткан материалдар боло турган болсо, ошол жетпей аткан материалдардын баарын тең толуктайлы деп чечтик да. Анан ошол сөз кезеги болуп туруп, мына кечээ күнү ошол жерден Эрик, анан Дамир эже менен жолугуштук элек. Анан ошол жерден айтыңыздар депчи, көйгөй кандай болуп атат, анан маселе кандай нукта болуп атат бүгүнкү күнү. Анан ушул жерлер боюнча анткени себебинен бир топ айтып калды, бул жер бар сатып алганбыз деп айтып калды, бир топ болсо айтып калды бул жерди деген айыл өкмөткө тийиштүү жер экен, бул жери болсо бир жагы болсо жеке жарандардын жери болот экен деп. Ошон үчүн ошондойду кечээ күнү Дамир эжеге да айттык элек. Ошол жерлерден сатып алган болсо жерлердин ээлерин да ала келсеңиздер депчи. Анткени биз аларга да туура түшүндүрөйлү. Анткени себеби бул трансформация оңой маселе эмес. Анан ал жерде тийиштүү шарттар бар да. Толуктоочу документтер бар. Ошолордун баарын тең толуктап өткөрмөйүн биз аны карай албайбыз. Анткени биз карай албайбыз деп эле жооп бере беребиз депчи. Ошон үчүн эки ортодо элди кыйнабай, ошол жана жердин ээлери дагы керектүү документтерин тапшырсын, же болбосо мынакей айыл өкмөткө караштуу жер болсо, айыл өкмөткө ушул жерден тапшырма берели. Кандай документтерин баарын тең толуктап берсин дегенбиз.
Анан бүгүнкү күнү ушул маселени кечээ эжелер деле айтып калды эле, бизде да бир тийиштүү бир документтер бар эле деди эле. Анан алып келсеңиздер бир сыйра карап чогуу көрүп талкуулайлык дегенбиз да. Мында сөз 5 казайын бар. 5 казайындын баары. Анан биринчиден сиз айтып атасызбы, бул жерде казайын айыл өкмөттүкү мындай депчи. Казайындары бүт, мурунку доишиктердин казайындары бар, бүт барысы. Отказной жазайын десе, алардын үстүнөн госрегистр 2ден көк китеп чыгарып атса, 2013төн баштап уже жаңы көк китептер чыгып атат. Трансформация кирген жерден 202 контурдан кайра 202 контурга которулуп атат. Мындай болду, мынча тартылгандай кийин. Сиздар аты жөнүңүздү айтсаңыз, ошол жерден өзүңүздү тааныштырып берсеңиз, көйгөй кандай экенин айтып берсеңиз, ошол жерден айыл өкмөттүн башчысы да өзүнө тийиштүү кагаздарды жазып алып, биз дагы өзүбүздүн тийиштүү бул жерде урушалы же болбосо башка нерсе болобу деп чогулткан жокпуз. Ушул жерде элдин көйгөйүн чечейли. Элдин көйгөйүн чечейли. Хорошо, макул түшүндүм. Мыйзамдашуу жолу кандайча өтөт, ошол боюнча. Санастар, мен ошол пригородный айыл айман жашоочусумун, Үмүт жаңы конушунун кварталынын. Буга чейин Акылбекова Нуриза Калыбаевна 2005-жылы негизи Үмүттүн 202 контурдун башы захват менен башталган. 2005тен бери келаткан ызычуу бул. Ошондон 340 канча участок эле трансформацияга кирген, калганы кирген эмес. Андан мына уже деген доишиктердин баары отказной берген, ошо 341 трансформацияга кирген жердин доишиктери уже кайра повторный документ жазат эле, ошол 202 контурдан 89 контурга кетпей эле, уже постановление деле бар, айылдык кеңештин чечими да бар, 89 контурга кетсин деген. Алар баягы кол узундугуна кылып акчасына байланыштуу госрегистрдин сотрудниктери именно Эрмекбаев Канат, Анарбек уулу Улан, топограф, картографтар ушундай көк китептерди 2013төн баштап жаңы доишиктерди уже пайда кыла баштады да. Анткени эмнеге отказной берген. Азыр кечээ ушул жерде мен өзүмө жазып алайын да, азыр буга жетишпей кайсы контурду жаңы пайда кылып, фамилиялар кимдер болот дейсиз? 202 контурдан 202 контур. Үмүт жаңы коныш неге 202 контур болуп аякталды? Контурга башка адамдарды жайгашып коюп, ошонун ичинен эле трансформацияга кирген казайындарды уже отказной бергендердин баарын эле кайра аягына чыгарып атат. Отурсаңыз сен кайсы? 202 контурдан отурсаңыз. Мына мисалы аталган кишилер. Жок, айкелер урсаңыздар, эжелер берсеңиздер, ушундай чогулуштун башын иретип баштайлы. Бир киши сүйлөп атканда угалы дагы, анан кийинки адам мындай бир көтөрүп, мындай өз тааныштырып алып кетсин. Азыр могу жерден алып туруп, бул эже сүйлөп атса, жарыш сөзгө. Неге аким келген жок? Ортодон чыкса, анан дагы аким келсин деп талап кылгыла. Аким келсин да, эми аким келбейди. Алар келсе болмок. Ушул жерде сотрудниктер келсе болмок. Киши азыр чогулуш өтүп атат. Эми биз кечээ жок, комиссионго карайбыз деп атат. Аким өзү келсе болмок, зам аким жизни чечти. Госрегистр сотрудниктер келсе болмок байкечине да. Элементарно мына мен өзүм деле жабыркаган мындай көк китеп менен. Мындай маселени биз өзүбүз деле карай беребиз. Өзүбүз деле карай беребиз. 11 жылдан бери карабаган эми карайбыз. 15 жылдан бери карап келген. Эмил мырза, бул боюнча негизгиси Үмүт жаңы кошумчусу боюнча биз жазганбыз, катта жазганбыз. Катта кат жазганбыз. Анан мындай болуп атпайбы? Ар бир нерсеге справка алыш керек, туурабы? Садикке киргиз керек баланы, мектепке окууга бериш керек. Анан бардык жерден учураганда силерге барып, элементарно айыл өкмөттөн справка алганга невозможно болуп атпайбы? Анан больницага да бара албай калат. Мына справканы шайлоого катыша албайсың. Шайлоого да катыша албай калат. Жараны укугу жок эч нерсе. Справка боюнча айыл өкмөттүн башчысына могу жерде отурат, айыл өкмөттүн башчысы айып койсо справка боюнча. Байке сурап берем. Ошондо мына биздин жашоочуларыбыз Үмүт ошол боюнча айтып болсо дагы
Садикке, мектепке, больницага биз справка берип атабыз. Жок, келатсыз. Биздин балдар алып отурат. Ошолор мен жооп берип койсун. Bir kişi var oradan yok şayloldu. Akmet'ti, hiç kim bargan. İladı. Nemege de aylarına da baralgan yok. Oşonun barlığı hakikat emesliğinden de uşunday zamlar geldi da geldi bütüröz de hiç teke bütürgön yok. Kança yolu geldik bu kaçar saklanmak payas barda sen bar olsun. Kança yolu geldik sana yapmaya kaldık bu. Buna uşunday zamlar geldi oturat da büttü ben çeçem. Çeçilgen yok hiç teke. Dağını bir salgıla argının uçotunda. Al uçotunda oturgan kişilerle jaman görötkende barsan tigi işin kıldırat, bir işin kıldırat. Çık dedi, takmet oldu dedi. Anın barlığı göy bulup atpay. Tuğra sen mektepke verip atasın, sadike verip atasın. Tiyak karabı etpay bu bırak. Ötkende bana prezident suya şayladı. Hiç kim var Allah iyiladı. 100% bilen dedi. Kulay şükür 80 bilen ötmüş. Жұмысқа кіре албайсың, пропискасы жоқ деп. Городской прописка керек ар бир жерде. Же банкка бара албайсың. Эч документация биз никто эле болуп атпайт. Конечно. Же балдар школ койро албайсың. Справка керек болса течене бул помощь алганга элечи. Ошол справканы ала албай мен эртең менен барып түштөн кийин 2,5-3-төрдө алдым араңынан зорго. Силердин айлык ала алышпайт. Мына жеңишбайке туурабы? Жеңишбайке жок. Справканы бересизде бирок эмеси жок. Министр жительства жок деп берилет ал жергечи. Берилбейт справка. Жок деген справка. Жок, негизинде Беттен алып эле бакыштап буйт биз мындайлы караганда менин жетилдеримчи. Экинчи сорт Кытайдын 3-сорт адам эмес, Кыргызстан 2 сорт адамдан чыгып калды булар. Ачык эле айткан. Чынар эже менен Бегим айтчы беттен алат, анан кийин актыга жиберет, акты жазып берсе милдет да жумушка жазпа дейт. Элементарно жумушка да акт основания менен жок дегенде кирип иштеш керек да. Акты жазып берсең, эмне жумушка жазасың дейт да. Мына главага кирсең жазып бер. Глава барда макул болот да, Чынар менен Бегим. Анан мындай чыккандан кийин 2 беттүү да. Главаны жаманат кылган бет бактылар. Бегим бетте бербейт. Болбосо мисалы АТС кылганда мен окушам канча жылдан бери ошол жерде элдин көйгөйүн чечпейт. Жалдыратат да Кытайдан келген кыргыздардан бетер же. Булар дене бизде башка жактан келген жокпуз да, биз да кыргыздын жарандар. Мектепте биз албайбыз, мектепке, больницага. Халабай жакшы бала клиенттерге жакшы жооп берсе. Жаш келиндер төрөй албайт, больницага төрөй албай калышты. Үйүнөн төрөдү кебиричи. Күндөсү балдар кичинекей тяжелый оорусса скорый барбайт. Скорый чыга албайсың ошокочу. Как будто биз Памирде жашаган кыргыздарда жашоодобуз. Транспорт жагы кыйын. 4 автобус берип койсуңар, автобус 2 саат күтүшөт балдар. Дагы жакшы онлайн менен окуп атышат. Школа сабак үчүн быйылкы кышты көрдүңөр. 2 саат күтүп турушат автобусду. 4 автобус эмнеге жетет ай? 195'ti biz prezidenti meriye vargan ötkende. Jana 195'ti konечныйдан бер жака эки жолду оңдоп койгон дейт. Көп болсо 100 метр жол экен ошо. Ошону оңдоп берсеңер маршрутка киребиз да, с удовольствием киребиз да. Ошо жердеги жолду оңдош керек деп. Ошону айлыкмытка барып требовать эткиле деди. Күзүндө барсам сен жол келсин, алдаер деген эме иттен чыгарып кетирди. Бизде бюджетте жок, казнабыз какшып калды, эчтеке жок деди. Справка албай атабыз. Сизгечи садикке балдарыбызды бере албай атабыз, биздин учетубуз, пропискабыз жок десе, сиз садикке биз деген продуктты берип атабыз деп башка маселени айтып атпайсызбы? Продуктты берип атабыз. Конкретный суроого конкретно жооп бериш керек деп ойлойм мен. Сиз айтып атпайсызбы? Биз бала бакчага продуктты берип атабыз, жардам берип атабыз деп атпайсызбы? Азыр айтпадыңызбы? Меники түз эфирде бүт баары жазылып турат. Бүт баары жазылып турат меники. Айтып атам, берде продукту деген сөз чыккан жок. Мына азыр деген уктуңуз да. Жаңылыш уккан жокмун мен. Мен бул жерде справка жөнүндө айтып атам. Бул жерде продукты жөнүндө маселе көтөрүлгөн да жок. Жардам берип атабыз, бала бакчага продукты берип атабыз деп атпайсызбы? Мен качан жардам берилип атат деп атпайсызбы? Конкретный суроо, ошону тактап бериңиз. Конкретный жооп бергиле да эл келбеди. Мен жооп берип атам. Siz anlayın, bu
чейин зам акимдер сүйлөп келген, сүт эмисип келген, жакшы губернатордун кечээ сүйлөбөдү замы. Ал деле сүт эмиси албай экенин көрөр тажап. Келбей губернатор келсин, аким келсин. Буга чейин Намазалиев аким болуп турганда билесиздерби? Жөө кыдырып элдин шартын көрүп кеткен. Бул акимибиз болсо отурат ордунан жылбайт дейт, чыкпайт. Келсең акчаркадай беттен ал. Сиз зам аким экенсиз, аким чечпегенден сиз эмнени чече аласыз мисалы? Замсыз кем болот. Келсин буга чейин мына Намазалиев аким болуп турганда мен үйүнө кыдырып, свет өчүп калыптыр. Оору башталып атат, кокуйда элдин шартын көргөн айылга бар. Силер эмнеге чыкпайсыңар, элдин шартын көрбөйсүңөр? Үч жерге чогулуп келип, ызычы башталганда эле чыгып, сиз зам акиммин, мен чече беребиз, биз чече беребиз. Сиз мойнуңузга аласыз, эртең аким кечирип коя, мунусун алып келсин. Госрегистрдин сотрудниктерин чакырбайсыздарбы? Мына заявление жазабыз, роудудан жабылып калат. 0025 прокуратурадан көтөрүлгөн эме арызым бар, өзүм лично жеримди сурак акысы которуп салган жерим бар. Ошону жазсам мына дайспор эметтир быйыл мартта карантинде жаңы жылдын алдына барсам уже кыскартып койду. Эмне себептен кыскартыңар десең, эже сиз деген көк китепти алып алыпсыз дейт. Мен көк китепти 3 казайым болуп, 4-казайымын жаргыс жазып бергиле деп өткөргөм. Өткөрсөм китебим 10 сотук, тети башта калды, 30 сотук бул башта калды. Госрегистрдин үстүнө заявление жазып, мына прокуратура эч кандай отказыңыз, мондай документти чогултуп берсе, роудда ишти жаап таштады 1 жылдан кийин. Мына роудга жазасың, прокуратурага жазасың, каяка мен акимге кайрылдым, губернаторго кайрылдым, президентский аппаратка жаздым. Кана эчтеке чыганак чыккан жок. Ана сиз айтып атасыз, зам акимсиз сиз. Керек болсо губернатордун ордуна да, акимдин ордуна да сиз жооп бере албайсыз. Пусть келсин, биз требовать этебиз, туурабы? Жооп берсин элдерге. Ана сизди жалгыз отургузуп коюп бул жерге. Бакыт Кемелканович айыл өкмөт, мына муниципальный кылып айыл өкмөт өткөрүп бергиле деп атат. Мактыл өткөрүп берели. Эртең акимияттан дагы бир госрегистрден дагы бир жаңы көк китеп көтөрүп кел. Андан кайра сатып алышка туура келет. Мына келип атат, банктан келип атат. Элге сатып ийген кайра банкка которуп. Частныйга келип канализацияга. Ооба. Президент эмесчи, областар кыдырып атпайбы? Президент хан болуп алып кыдырып атат. Элдин көйгөйүн угуп мына нарынга болгон жерде кыдырып атат. А бул жерде зам болуп отурат, аким өзү жок. Ана кандай иш бүтөт? Кайсы көйгөйдү көрөт? Кайсы жолдорго баракла ишенбесең? Кайсы көйгөй Президент кыдырып аткандан кыдырыш керек да, аким президенттен өтүп кетти. Садыр Нуркожоев өзү кыдырып атат азыр. Ушуну эс караш керек да кичине. Туурабы экен? Мен кантип айтамбы? Барышыңыздар керек билесиздер. Элди аралаш керек да, көйгөй издеш керекпи кичине? Жанга баткандан келет. Мен мисалы үчүн 8 балам бар. 8 балам. Кудай шүгүр мен аны бетке кармабайм. Кудай шүгүр окатым өтүп атат. А элдин көйгөйү жакта кыйналып атат. Бул жерде отуруп сиздер билбейсиздер, кагаз менен ручка бүттү. Канча жол келди? Böyle жол келди. Эчтеке чечилген жок. Сактанбек Паясов деген бар эле, ошо кестен эле келет ал. Ошондо мына бул бакыт айыл өкмөт болуп элек жаш бала болчу. Мына эми болду. Муну азыр элдер колдоп атат, Кудай шүгүр. Эми иштеп берет десек, документке чуркап бүтүрө албайт өзү ал. Бияктан сиздер карап бербесеңиздер, кыйын эле болуп атат азыр элдин көйгөйү. Аким келсин. Сиздерге билинбесе бизге билинет. Автобус каттабайт. Билген автобус убагы менен каттабайт. 1 саатта бир келет. 5 автобус, 2 автобус, 3 автобус каттабайт. Мен автобус жетишсиз келдим. Жолдун баары батка. Өкмөттү кыйналып атат деп атам. Ушулар чечпеш керек ошо өзү келсе болмак. Акимчи өзү өткөн жана бир Намазалиевдин аким болду деди. Аралап эле келгенбиз, аралап трансформаторлор койгонду билесизби? Анда бул Сактанбек Паясов менен жүргөндө ошондо көргөнбүз ошо кишини аралап келип. Туурабы Жеңишбайке? Көчөмө ылайды кечке машинасында турга жака токтотуп коюп аралаган мына жанына барып отур киши. Барып. Андай аз көрбөйт андай аким. Келип алып замын көнөтүп. Мейли күтөлү азыр чогулушуп бүтсүн, сиз менен келсин отурсун, чогуу чаран иш бүткөн жакшы, туурабы? Кандай дейсиз? Кечөөндө комиссионна келебиз дегенде. Кечөөндө бүт архитектурадан, аким, зам губернатор баары келип 5 киши карайбыз деген. Ошон үчүн келип отурабыз. Аким кана? Эndi баары биз калтырышып атабыз. Элди биз ошондо айтып келдик. Көрөбү? Биз калтырышып отурабыз. Эркинбайке өзү да келемдеди ал кечөөндө. Эркинбайке өзү да келемдеди. Эме Намазалиев деген үйгө чейин келген да. Кыдырып. Кишинин жашы Губернатор деле кыдырсын да, көрсүн да. Ким Эркинбайке? Азырчы моңчу. Баягы үйүндө отуруп эле бош эле кишилер келип калдык. Керек десеңиз, бул зал толуп ашып калат, мияка чыгат. Машина жалдап десеңиз, ишенбесеңиз, аким ушуну эгер уккусу келбесе аким, сиз зам экенсиз мейли. Эртең жаман көп киши келет, эртең жаман көп киши келет. Прямой азыр губернаторго барыш керек, Садыр Нуркожоевго кат киргизиш керек анда. Эмне кылабыз аны? Башка эчтеке жок.
Ben Sadık Hoca ötkende 8'inde şaylan elettiler aytkan, uşunday nersen çeçilet. İnşallah çeçilet degen. Durabı ana. Çeçilet degen. A buyak karabay kasper kana. Kiyge jumşayt, buka jumşayt, yer gör. Argaysında süsküle öyle köçöde жүрөбүз da. Geçkile oyuncu emес da bizге деле. Durabı. Özüm oldays. Kriziste жашап атсак азыр. Oynamış gerek de biz. Bütüş gerek, gelsin. Gelsin, bütüş gerek. Bütüktür çok çanan çekilsinler. Basıdayamat degi kim rабочийлердин жанындагы сотрудниктер жибек böyle bitpey kalap şu oydan da kayra getiriyoruz, kayra geliyoruz, şöyle bak. Kaytalangan neyse, kaytalangan odakta daha şunu ayttıkta canın saçıp ediyor. Barısымен ayrılıyoruz. Sadır Japarov var. Biz ayrılıyoruz. Ya da kalsam, munda aytkandачы, мыйзамдагычы азырчы, биз мыйзамдагы азыр которуш керек бүт барычы, кыйын эле болуп атат азыр. Өздөрүнө караштыруу мыйзам тутулашкан бүт баары. Туура. Астына келип кайрылып алат демиз да. Астындагы мээде бул байкеге окшоп зам кылабы, мен зам акиммин деп мына өзүн тааныштырып кетип атат. Бул байкем азыр барат акимге барса, мындан башка иш толтурат деп алып бияка жылат дагы беркилердикин ашыра берет. Ушундай алдындагы иш алып баргандар толук алып барбаган үчүн президентке доо кетип атат да. Президент ишеним кетип атат. Буга чейин мына эме аким бар болчу, Чодуров деген. Мына ар бир жетилген трансформацияга кирем деп 2000 сомдон чогултуп туруп санап берсек, андан Чодуров кетти дагы, Макбек Закараев келип калды. Болду ошо менен ал 2000 сомдор эмне болду? Жок, оны мына баары чогултуп берип, мына Денисбай капа. Трансформация кылып берди, трансформатор. Кеткен жок, мына жок. Андан бери 5 жыл өттү. Паспорт менен Серекске 2000 алган. Ар бири сөз-сөзүнчө төлөп, окуу документи чыгат экен деген. Анан биздики жанагынтенде дойшуктер жаңырып келе берсе. Аны ким жеп кетти? Мурунку акимибиз жеп кеткен Чодуров деп. Макбек Закараевга чейин эме Намазалиевге чейин болчу ал Чодуров деген. Азыр оңол кылды деп дагы оңол эле туздарлычы. Мына мисалычы жана дойшуктердин акчалуулар кимдер? Прокурордун аялы Далпаева Салтанат, Мая, анан Гүпразенин начальник Касмалиев Адилетти, Шергазиева Нурила деп аялалар. Мына көрдүңүзбү? Ким жана эме деген Шадаев деген киши бар, ал мурда талаштын акими болуп жүргөн экен. Чоңдор жалаң, чоңдор акчалуу кишилер. Бир да мында карапайым киши жок, мага окшогон карапайымдыкын которуп салып, эмен жасап, жана дишти жапты да жокко чыгарып салды. О 40 сотун көтөрүп атыр. Мен айлык катказына берип, кайсыдан чыкса ошол киши документин алат да мен кыйналат. Анда мындай акыйкат тура электес болчу. Азыр акыйкат туруп атат, Кудай шүгүр. Анда сен бар болчусуң, жашып болчусуң. Мен ошондон кийин азыр Жидайдан көрбөй калдым азырчы. Азыр пособияда албай калдым. Да бир мыйзамы туура эмес мыйзам чыгарып койгон себепти ошондой албай калдым. Ушунун баары чечилиш керек. Ошондо максат келди, совет, айрылык совет депутат. Бул эмне дегениңиз десе, чо Аллах акбар, хочешь делать деп атат. Зачем мен Аллах акбар, астагфирулла, өзүмө иели жуу дегендей. Бардык десең, эске алыш керек. Кача бардыңар беле агызга? Барганбыз, барганбыз. Төртөөбүз барганбыз. Мыйзам барды. Ал дем башка мен теги башка айылды кетти. Бизге барган жок аяка. Бизге барган жокпуз элдер. Неме жок. Жок, не боюнча? Ya именно биздики барып сүйлөдү деп атпайбы? Мисалы эч ким барган жок, эче барбаптыр. Подпишем резолюцияга. Эч жумуш болбой атат, канчадан бери ак менен деле кайрылып келатат. Губернаторго деле кайрылдык, жогору жака деле кайрылдык, силерге деле кайрылып атасыздар, бияка келип атасыздар, таза. Эч иш болбойт. Качанга чейин документ жасайбыз. Биз эме жазып
бүгүн госрегистрдан эмне кармап атат, неси туура эмес болуп атат, документ неси жетишпей атат, ошону толукпайлы да. Эми ошол нерсеге жеткенче эле сөз тукпайлы, келип эле, туштуруп эле, чалап эле, бирдеме ушуну эле айтып берсе келет. Азыр госрегистр начальниги келет. Ошол эле 1,5 дегенден 1,5 жетиш керек эле да, бардык жумушун таштап койчу. Жакта элдер турат да, жөнөкөй эл келбеди. Башка деле жумуштар менен совместно. Башка жумуштар бар. Сиздер кече убада бергенсиңер да, эртең келгиле 1,5 деп. Эмне үчүн булар 1,5 келип алып, дагы 5 саат күтүш керек? 5 саат күтсүн деген жери жок. Эл үчүн кызмат кылыш үчүн эл менен жолугуш керек. Эл мына өзү келди, силер барган жоксуңар. Биз эми өзүбүздүн кызматыбызды кылып атабыз. Мен сизге биринчиден мен тартканга, мен сизге укугумду. Сиз мамлекеттик кызматта иштейсиз, мен сизди тартканга акым бар. Каякта бар акым? Мамлекеттик кызматта иштейсиз, мен мамлекеттик мекеменин ичине кирип любой адамды тартканга укугум бар. Сиз кимсиз мени тартканга? Мен журналист, мен атым Алтынай, фамилиям Арстанбекова, жаттап алыңыз. Жаттабайт экенмин да, мага рахмат. Анан эмне сурап атасыз? Эмнеге сурап атасыз, сен кимсиң деп? Сиздин аккредитованныйсыз, сиз ошол журналист болгондой сиз. Мен көз карандысыз журналистмин. Кана аккредитованный журналистиңер келгенин? Силер да чакыргыла, эгерде силер мамлекеттик каналдын же болсо мамлекеттик өзүңөрдүн сайтыңардын журналист болсо чакыргыла. Алар да тартсын да, чындык чыксын да. Закон об журналистской деятельности деген бар. Анан ошол статьямен коркуткан атасызбы? Ошол жерде жазылып керек болсо сиз мыйзамды айтсаңыз, мен сизге баш мыйзамды айтам. Конституцияда сөз эркиндиги деген бар, байке. Замакин байке. Конституцияда сөз эркиндиги деген бар. Бул бир. Экинчиден, Конституцияда жазылып турат. Бардык бийликтин ээси эл деп турат. Силерге берилген турат документ, жатат дейт жакса. Документ кимде? Жеңиш. Жеңиш. 7,5 бер документ жакта. Жеңиш берген. Давно бери, сага чейин берилиптир да. Карап, жатат дейт жакта. 7,5 гектар жерди документ карап берилген. Сен жок болсуң анда Чодурукка бергенбиз, Чодурук мен ошондон баштайлы деп атабыз да. Сен анда сени күнөөлөн жок, биз Чодурукка бергенбиз булар. Акыркы ген планда коштур чий берген мына кечетчи. Мына госрегистрдин начальниги дагы. Сен болгондо мен сага кайрылып элекмин. Бир жолу келген, бир жолу баягы эме өтүп атканда ушундай трансформация болуп өткөн, жакында коюп өткөн. Ошондо гана бергенген. Болду, ошойдо мен сага келген жокмун. Анан документ эгерде мага берсеңиз, мен сенде эмес, сенде деп айткам. Койкой чакта отура албай ылдыраак түшкөндө бардыгы гана угулат эле да. Азыр эми бирден чакырып алып ушинтип сүйлөшөбүз шыбыраш. Мага берсе, мен Бул жерде түшө болот да. Жок, эми азыр жаңылып атпасам, жаңылткан үчүн мисалы ниетиңди жаңылып сессияны чечип байкелер, эжелер берсеңиздер, жана башында эле айтпадыкпы. Бирден барып сүйлөшөбүз, мындай отурсаңар. Эми мен ал жерге, бул жерге бир эле жалгыз мен батам да, булар менин аркама отурмакпы. Ошон үчүн бул жерде 4 нерсе турбайбы? Сиз сөздү угуңуз да. Мына азыр айтып атыңыздар беле, госрегистрдин начальниги деп. Мына Алыкулов Ринат Муратбекович госрегистрдин начальниги Аламидиндин. Анан жанагы боюнча улан Берке виски кетип калыптыр. Топограф улан сенсиң да. Эрмекбаев Канат. Ал азыр тиги виски кеткен болчу. Мына азыр жана айтпадыңыздарбы? Топограф улан, мына картограф Эрмекбаев Канат депчи. Анан документтерибиз мындай болуп калып атат, андай болуп калат депчи. Ошон үчүн бул жерде мына госрегистрдин начальниги болгондон кийин госрегистрдин начальнигине чакырдык, биз чакыртканбыз. Анан сиздер туура түшүнүңүздөр, жалгыз мен бир жерге отуруп алып, артымда буларды отургузуп алган эмес, наоборот, алдыңыздарга могул жерге отуруп туруп жооп берели мынакей. Госрегистрге болсо госрегистрдин суроосуна жооп берсин. Айыл өкмөт болсо айыл өкмөттүкүнө мурунку документтердин тапшыргандыгы боюнча мына биздин алдыбызда биздин Аламидин рай администрациясынын юристи турат. Ошол жана трансформация боюнча маселелерди карай турган биздин сектордун башчысы Мыктаров Белек Райымжанович отурат. Ошон үчүн ушул жерден туруп биз маселе кандай болуп турган болсо, биз бул жерден урушайлы деп келген жокпуз. Маселени ордунан жылдыралы. Кандай болуп турган болсо тапшыралы деп. Анан сиздер айттыңыздар, тапшырыптыр, тигинде мындай болуптур деп, мына Жеңиш байке деле өзү деле айтып атат. Мен ага кишини чакырган жокмун бул жерден. Жеңиш байке өзү деле айтып атат, биз сага тапшырган жокпуз деп. Туурабы Жеңиш байке? Же мага тапшырдыңыз беле? Азыр эми буга чейинкилер жазалганбы, жаза албай атканбы, кандай болгон нерсесин мен бул бирөө үчүн, бирөөнүн жана сиздер айткандай чогулткан акчабыз үчүн, башка нерсеси үчүн мен жооп бере албайм. Туура түшүнүңүздөр. Мен бүгүнкү күндөн баштап мына сиздин айтылган маселелериңерди, документтерди чогултуп алып туруп, бүгүнкү күндөн баштап туруп
иштеп ишти алдыга жылдырабыз. Мен ошону каалап атам азырчы. Анан бирөөнүн тиякта чогултуп кеткен акчасын же болбосо бир башка нерселер мага кызыктырбайт. Анан сиз азыр замсыз окупайсызбы? Мурдагыдай болуп, мурдагы акимдей болуп, анан ушундай болбойбу? Мурдага замдар принимать этип, ушундай калып калса бул иш жабылчу. Ошондой болбойбу? Эми мындай да, ошого сөз берип койсоңуз болду да, байке, ошо сөз берет. бул жерден мыйзам чегинде Ойлогон анан бүтөт деп ойлогон анан бүтпөк анан дебиш керек. эми келип туруп укпайсыздарбы? Азыр мынакей бул боюнча маалыматты меникине караганда көбүрөөк маалымат бар. Биздин ушул Аламин район администрациясынын юристи Муктаров Ферек Райымжановичке сөз берели. Ошол боюнча мына баяндама берсин, тынчыраак угалы да туура түшүнсөңүздөр. Маселени чече турган жагына карайлычы. Анан бул жерден келип алып тургандан кийин мындай бир сөз талаша бербейчи. Эгерде бири-бириңерден сөз талаша турган болсоңор, анда биздин кантип чечеткенибизди ушул маселе жөнүндө жообубузду укпай эле анда бири-бириңер менен бири-бирибиздин арасында жөн эле сөз болуп калып кала бергичти кадалаган жокмун менчи. Бул маселени келиңиздер. Мен айтканча, билесиздер, мына баарыңыздар көбүн эле тааныт экен бул жерде. Мен саат 3-тө сотум бар эле да, Первомайский сотко. Ошон үчүн биринчи айтып алып, анан уруксат берсеңер кете берейин. Мына бүгүнкү күндө азыркы маселе боюнча, тетигил пастбище боюнча келип сөз болуп атат да бул азыр, Кеңешбекке. Же Багара боюнчабы? Азыр прочий болуп турат, То есть бул частниктин жери эмес азыр, туурабы? Айыл өкмөттүн намы. Айыл өкмөттүн намында турган жер боюнча бүгүнкү күндө мына Бакыт Кемелханович кадаташты киргизиш керек. Жаңы кадаташты киргизиш керек. То что сиздер жана айтып аткан, мына Жеңишбек айтып аткан, Жеңишбек эле жакшы билет. Ал 2013-жылы башталган, туурабы? 2010дон бери азыр канча мыйзам өзгөрүп кетти. Азыр тигил крайны, бул крайны деген анын смысла нету. Бул жерден деле эгер бизге келген кат болсо, ар бирине катка жооп берилген мыйзам чегинде. Бизде срогу менен эле каралат, анда эч эме жок да. Бүгүнкү күндө мына баары маселени чечиш керек да, туурабы, оңунан. Эгер маселе чечиле турган болсо, мына айыл өкмөт, мына Бакыт Кемелханович ар бир ушерде канча үй болсо, ошонун списогун түзүп, программа по обеспечению граждан деген бар ошол мыйзамда. Ошону тиркеп туруп, жана кеңештин чечими бар, по-моему, Паязовдун убагында чыгарып болуш керек эле. Ошол чечимди тиркеп, ген планды тиркеп, Кыргыз Гипроземден заключение алыш керек, о мелиоративном состоянии земель деп. Ошону алыш керек. Азыр сиз тиге бердим эле, буга бердим деген эмес, азыр бүгүн алыш керек да. Бүгүн ошонун баарына азыр жана ким кирди эле могу жигит айтпадыбы, давайте бүгүн биз колго кол, бутка бут бололу депчи, туурабы? Мына сиз айтпадыңызбы? Ошол азыр жазып алсаңар, мынакей ген план болуш керек обязательно. Жана программа по обеспечению граждан деген бар, жиле ар бир ошол үйдүн ээлеринин тизмеси болуш керек, таза. Жазылган утвержденный айыл өкмөт менен. Айыл өкмөттө очередке турушуңар керек да, силерчи. Ошол болуш керек. Ген планды айттымбы, Кыргыз Гипроземдин эмеси болуш керек. Заключение болуш керек. Баардыгы ушу 2 экземплярдан болуш керек, оригинал болуш керек да. Бирөөсү бизде калат, бирөөсү өкмөткө кетет. Айыл өкмөттүн уставы керек, свидетельствосы керек. Эми ал оңой эле го, свидетельство, устав деп аны табат. Для начала ушул да. Силер эмес, любой гражданин, Жеңишбекке, мына мэрде канча киши отурат, бир 20-30 киши. Любой киши кат жазса берет, ал Гипрозем өкмөттүк органда сизге же буга тартып урушуп атам деп эме болбойм. Мына түз эфирде көрүп аткандарга бир суроого жооп берип койсоңуз, ушул документтердин баары эмне үчүн чогулуш керек? Бул жерди бир категориядан экинчи категорияга которуш үчүн. Азыр кайсы категорияда турат ошол жер? Азыр земли сельскохозяйственного назначения прочий деп турат деп азыр айтып атат. Мурда мен билишимче болчу пастбище болчу, азыр прочий деп айтып атышат да. Кайсыга котороюн деп атасыз ошол документ? Эми муну эгерде үйлөр салынып кеткен болсо, только населенный пунктка которулат да. Рахмат. Эми экинчисинде келсеңиздер, мына Любой мыйзамда бар, мына ким бирөөгө келсеңер деле мен 19 кабинетке бардым, мен бул бизде эмеде турат. Общий дело барсаңер, 19 кабинет келем, мына эрик бере албайт да балдар үчүн. Мен сок кет калсам. Эрик келет деп, анан эртең келеби, анан келеби. Эртең келет. Бүгүн деп атам да, общий дело кирсеңер эле илинип турат, чапталыпчы. 2010-жылда эметкен мыйзам өзү илгери 2010-да эме элестетсеңиз 2021 болду. Азыр деген
мыйзамдар 1-2 жолу алмашып кетти да. Азыр силер аны эски документти алган күндө деле бүгүн жаңы мыйзам түзүлгөн, жаңы комиссия карайт. Задним числом менен сиз кийин жасамагыла аны, туурабы? Бүгүнкү күн менен мына өзүбүздүн убактыбызды өзүбүз алып атабыз да, мына ушул кагаздарды алып келип эле жардам беришиңер керек да айыл өкмөткөчү. Анан кийин бул жерде комиссия бар, комиссия өзүнүн мынакей Эмил Акжолтоевич комиссиянын төрагасы, мына бул жерде Ринат Мұратбекович, Бакыт Кемелханович тоже комиссияда бар, бардык ушул жерде службалар. Мен ойлойм, по факту чыкканда ал үйлөр тиги 2009 чейин салынганда турабы? Алар боюнча карап беребиз. Келсеңиз Марипа эже, самый главный. Келсеңиз да бир нерсесин уксаңыз, анан жеке менчик боюнча дагы түшүндүрүп берип коелучу, жеке менчиктерди. Эгерде бул жерде мындай маселе болгондо, чынын айтсаңда, мынакей Ринат Мұратбекович деле кошуп кетер, эгер эме болду. Эгерде мыйзам боюнча бүгүнкү күндө жана частный доляда турган, Багара, терде бар да силерде, пригороддо. Тамырчы деген жер бар да, ошондой частный жерлер, долялар болсо, булар частный киши тиги населенный пунктка которо албайт. Мыйзам боюнча аны айыл өкмөт только инициировать эте алат да. Ошон үчүн эгерде ушундай долянын бир частный жерлер болуп салынып калган болсо, алар айыл өкмөткө өткөрүп бериш керек. Анан айыл өкмөт өзүнүн жолу бар, ошо менен демилге көтөрүп анан гана карай алат да. Но в вашем случае, мен түшүнүгүм боюнча бул барбы? Бар. Ал мындай болот. Эми бул кишиге мындай да байкеле, бир нерсени туура түшүнөлү. Бул киши азыр эми сотко процесс бар экен, булар бара берсин, биздин өзүбүздүн мына госрегистр боюнча, мына госрегистрде ошол Улан деп атасыңар, мына Улан деген жигит келди. Мына азыр госрегистр байкеге мен былтыр мурдагы жылы ыйлап келип жүрдүм, 40 сотук көк китеп менен жеримди сатсам, ушундай бөлөк кишиге Олжобай кудаштык ошо 202 контурда 44-чү менин астымда турган жерди үстүнө чыгап, меникин астына жайгаштырган. Мына Ринат байке канча кайрылсам менти гос актын алдым все деп. Мен гос актын 3 хозяин жок кылып белгиле деп чыгаргам. Кийирген. Мына отказной берген. Берип канча барсам, мына гос актын алгандан согласие бергеним ошол деди. Тапасөмчү Улан сага да жаман жакшы айтып, жаман көрүндүм. Заявление жаздым Эрмекбаев менен Уландын үстүнө. Жазсам даже РКП прокуратурага жазылган. Туурай сизге деле ыйлап биринчи координатын көтөрүп келип жүрдүм. Неме Грестен алгам, Гипраземден алгам. Могу координат менен биринчи код менен атып бергиле менин жерим. Первоначально 96-жер чыгат десе, мына ушул бала менен мына Ринат байке начальник госрегистрдин немесин утко. Гос актымды алып алдым, мен эчтеке кыла албайм. Сотко бер, анан соттон жокко чыгарабыз деп. Сотко бердим, мына Эрмекбаев менен Улан үстүнөн жазган. Бирдеме десе көп болсо айтат турсаң, саттым жеримди. Сатканым үчүн эл сатса мен сата албаймынбы? Элдин баары саткан ал жерде. Дойчтун баары саткан. Азыр Дойчтун баары сатып, ошонун баары отказной бергенден эмне кылдыңар? İçindeki 202 konturun yarımı transformasyona girgen. Oşon içindeki kitaplar gayra sırtına çıkıp. Canı 2013'ten başlayıp bu kitapın kolunda kimler var? Bunlar lista голосованияда Ulan'ın kolu var, Ermekbayev'in kolu var, Tınıstanov Azamat'ın kolu var. Canan Gösterişleri satır mütleri. İçarı Ayaş Akesi, Ayaş Atası, Akesi, Cükesi olup. Bağırına kol koyup cazat beri atasınlar. Men karapayın 9 balam varken meniki kotorup bergen, men Akkaz'la bergen yok mu degen Rinat Bay'da aytkan. Turağa Belek Bay'da kança ilap geldim men sizlerge. Meniki kotorup salpılar. Buna yürüsüne geldim. Cevap versin. Cevap ver. Siz тура келген, сизге калган, но ал маселени мына госрегистр карайт. Биз госрегистрдин жумушуна кирише албайбыз. Белек байке бир суроо. Буга чейин жок бир суроо. Багардан населенный пунктка өткөрөбүз дедиңиз, документтерди. Жок, документ чогулт дедиңер. Ушундай нерсе болгон да буга чейин, чынбы? Ушул именно ушул. Бул биринчи жолу чогулуп атабы? Бул Багара боюнчабы? Багара боюнча болгон эмес. Айтсаң эле азыр кандай жаман көрүп атасыздар, мен чын азыр ичан эле бири-бириңерге эле аягы карап эле кышып атасыңар, анан өзүңүздөр айтып атасыздар. Бул кишилер мына менин көзүмчө мен сурайын деп атам да сиздерчи эмне болуп калды, эмнеге мындай болду деп берейин, суроо берейин десем сиздер ичан эле кышып атасыздар. Жок, бул айтып турган өзүнчө кылып болот, мен жатчылабай кетип. Жок, буга чугуп атам. Бул оозун ачканга жетишкен жоксуз, уже 20 жолу туруп пикирип атасыз. Эми мен мунун оозун ачтырып угайын да, эмне кылып чыдадың эле депчи. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Могу киши жакын эмне батып пикирип атат депчи. Эмин, мындайда булар эми баа келип алганда сөз болуп кетет да. Мындайда негизи общий ал жерде 202-де 85 гектар да, общий.
250'de 85 85 эме да? Гектар. Анан 85'tin 45'i transformasiya болот. Так, koydunuz 85 hektar общий. 85'le. 85 hektar. Ama 85'in o 85'in 45'i transformasiya болот. Murun болот. 2007-yıl transformasiya болот. 45'e kaçıncı yıl? 2007 болгондо. 2007-yıl 11'de бүттү да. Токтом чыгарылчу. Трансформация болгон. Ооба. Ошондо получается ар жагында бир 40 гектар калып калды. Ошо калып калган да. Анын бизде азыр 20 гектарын азыр 7,5 гектар прочий болуп турат. Калган гектары жанагы общий азыр захват болгон жерчи. Эме да 20 гектар. Захват болгон 20 гектар. 20 гектар. Ошонун жанагы эмесичи мындай болуп атат да, эми ал трансформация болгондон кийин анда бул иште иштей элек болчу, уландын да көлөкөсү жок болчу ал кезде. Мында буга чейин отурган трансформация. Ошол жерде деген мына трансформация кылып атат, дольщиктердин баары тең 89-та кетсин деп токтом чыккан. 2005 эмес, 2007-жылы болчу, ушундай да, 2007 же 2006-да токтом бар да. Ошол жылы 89-та кетсин, ошол жакта моеда дольщиктердин баары 10 сотик жана 20 сотик дегендер баары кетсин деген. Кеткен да, көбү бүт эле макул болуп кеткен. Башта ал жерде жер да калбай алган. Ашып келсе бир жанагы Высоковдун астында бир 50 сотикче ушундай эле жерлер калган да. Калгандар бүт кеткен. Кеткенден кийин уже биякты деген элдер захват кылып алды, трансформация болуп атат деп, бул жерге келе калсаң эле документин көтөрсөң эле жер берет экен деп. Булар деген бир сыйра жанагы захват болгондон кийин ар бир кишилерден башта 40 миңден, 30 миңден, 20 миң доллардан сатып алдык да. Баскандан кийин деле ал бекер басып алгандан кийин кайра сатып алдык элденчи. Келишти да, давай акчаңарды бергиле, болбосо биз сотко беребиз дегенде биз сатып алганбыз. Биринчи казайындардан сатып алганбыз. Ал кезде баягы кыргызча болуп калыптыр биздин ошибкабыз. Алардын китебин мына ана беребиз, мына беребиз деп отурганда эле биз 80 барганда 89-га кеткен жерлер экен булар деп чыргылып баштаган да. Ошо жер 89-га кеткен жерлерди силер эмнеге сатып алдыңар деп чыккан. Ошо 89 деген жер бар. Кеткен да, баарын тең кеткен. Анан кайра биз сессия кылып ызычы болгондон кийин ошондо где-то бир 10 киши ушундай келген да, бир 20 сотиктен, 1 гектардан, 1,5 сотиктен келишкен. Биздин жерибиз ушул жерде экен дегенде кагаздарын карап туруп, бүт полный 89-га өздөрү отказ берип кеткен кагаздар бар болчу, айлык код ичинде турган. Аны биз айтканбыз, ушундай дегенде анда биз сессиянын чечими жок, силер эчтеке кыла албайсың дегенде, акырында сессияга киргизип туруп, сессиянын чечимин да алганбыз. 89-га кетсин деп 100 экземплярга бирөөнү госреестрге чытаганбыз, экинчисин айлык кодго чытаганбыз, бирөөнү бизде алып кеткенбиз. Мынакей деп как раз контурду отурабыз деп атканда. Комиссия шайлана калды го, 2000 по-моему 13-жылы комиссия шайланды, трансформация кылабыз, жана эмелерди бергиле дегенде, ошондо бергенбиз, кагаздарын полный бергенбиз да. Анан мындай болот да, биз аларды сатып алдык, алар кийинден жанагындай придумать этип турган, биз кетпей койсоң ушул жерден жерди жаңыртып алсак эле ошол жерден участок берет экен, дагы жол алат экенбиз деп, алар уже участогун алган. 1 гектарлар 25 участоктон алышкан. Жана 10 сотиктер 1 участоктон алган, баары алгандарын бүт отказной полный айлык турган папкаларчы ошол кезде. Бүт турчу. Мисалы жанагы 35 гектар, 45 гектар трансформация болду, ошонун ичинде деген дольщиктер менен договор түзгөн да, булар деген мисалы 1 гектар болсо 10 участок деп. Андан единственный жана Мая деген аял алганда 25 гана участок, калгандары 5тен 6дан гана алган дольщикттерчи, договор мененчи. Биз жерибизди беребиз, 89-га кетебиз деп алышкан да. Ошол ойдон бүткөн, бул макул болуп бүткөндөн кийин анан жана кайра келип атат да, бар госреестрге барышып, биздин жерибиз ушул жерде бар, мынакей китебибиз бар, муну жаңыртыш керек деп туруп, булар кайра жаңы китеп алышып, жаңыртып алып туруп. Анан жанагы справка деп туруп, анан кайра келип туруп, булар үстүбүзгө келгендер да, булар дачы. Анан акыркысында буякты мен көз жок эмеси бар да, күнөөлөй турайм, бирок канчасы бул киши жазаганын мен лично билбейм да, потому что мурунку биз начальниктине барып ошол жерден айтканбыз, ушундай болуп атат, мынакей келип атат, документтер бар, мынакей деп, аны канат 5 колдой элет. Монту 2 жолу келип атышат, булар деген 89-га кеткен кишилер эмне алып келип атасыңар десек, жок, булар деген кетпей койду деген. Анда договорлорун да алып барып таштап келгенбиз ошол жергечи. Мынакей договорлору бар экен, анда Мая болчу эмендечи. Алып барып полный көргөзгөнбүз. Биздин үстүбүзгө кайра келип атат деп. Ана биз азыр мисалга двойной сатып алдык азыр жерди, 2 казайындан сатып алдык. Эми 3-чү казайын келип атат. Азыр ашып келсе бир ошол жерде где-то 1 гектар жер бар, чыр болуп атат, да 2 гектар где-то бир 5-6 гектардай жер чыр болуп атат да. Үстүбүзгө келип алган. Жок, 6 гектар. Ошонун ичинен 6 киши гектар жер.
чыр болуп атат да. Булар жана 89-га кетпей эле келип алган да кайрачы. 3-чү эмеси да, 2-чи китебин жазап келип алышкан да. Анан биринчи хазайындар саткан, алардын жашыл китептерин азыр мисалга бар, кээ бирөө бизге бергендер бар. 10 чакты 5-6 бар, бар, алар бизде турат. Эми аны алып баралы десек, жанагындай болот атат да. Биз аны алып баралы десек, уже хазайын биякта турат да. Ал бул китеп уже бизде жана биринчи хазайын сатып алган китеп жараксыз болуп калды ужечи. Ошондой болуп турат да. Эми биз ошону эле тактап берсеңер, мисалга ошол жакшы болот бизгечи сураныш да. Азыр мисалга мына 7,5 гектар жазайын десекчи, азыр 7,5 жазсак трансформация. Былтыр да ушундай болгон. Мына Сактанбек байке болуп чогуу келип, маяка келип, комиссия келип, правительствого чейин барганбыз. Барганда айтканда, хорошо, 7,5 гектарды чыгаралы, калган элдерди эмне аласыңар дегенде общий калып калганбыз да ошойдончу. Азыр бүтүп атат. Мисалга азыр 7,5 гектарды прочин жазсак, эртең айлык өтөт, эртең айлык өтөт. Ошол эле кайра эле башташат. Силер деген акча алып, бияны жазап алдыңар, бияны жазаган жоксуңар. Кеткенге жараша общий кетели, трансформацияны жазапчы. Ошону бизде жер биздин эле оор нерсеси ушул да. Жана эле госрегистрден жерди тактап 89га кеткендин баарын кайра эле возврат кетирип берсе. Потому что 89та жерди ар ким жерин айдап жүрөт. Ал өздөрүнүн эл жери тиякта турат. Бирок аякта эч кимди эле пользовать эткен жок алар. 89 бизге да беребиз деп чыгышкан. Андан кайра кетпейт экен булар, үй салып алды. Андай дойчттерге берели деп берген. Аны Сакиновдун анда 5 колдой берет. Кийин эме келген 89га чыккан. Эми талабыңарды айтып бизге эң оор нерсебиз генпланы хорошо, генпланы өзүбүз эле жазайбыз. Госрегистрдин эмеси гипероземди атпайбы? Азыр Мырза. Гипероземди атпайбы? Гипероземди потому что 50 сотик жерин тартып алган. Бирөөнүн эле жерин тартып алган гиперозем. Аны 5 колдой берет болуш керек булар деле. Бирок жерге келип эле азыр мисалга мына сот коер, соттун чечимин алып келип алды. Ал бербейт мисалга. Мен бааны барып айттым, китебиңди бер, элдер деген кыйналып атат. Документти чыгарып берели. Кимден аласа берсең болсо өзүңчө эсептешип ал. Биз документти берели десек, жок биз деген акимат менен сүйлөшүп алдык, биз акимат чыгарып берди. Ошо акими келсин да кана. Сүйлөшүп алган. Ошондой болот да. Талабыңызды айтыңыз, талабыңыз. Биздин талабыбыз саң боламыз, жана госрегистр эмеден жерди эле дольщиктердичи. Дольщиктерди бизге жылдыр берсе эле ордун алып берсе болду. Биз мисалы элдердин шайы жок, сатып алганга да шайы жок. Эч кимиз ала албайбыз акчаны. Башка аз болсо башка вариант жок. Биз азыр могу элдер түрсөңөр дагы кетпейт, кырылсаңар да кетпейт. Потому что дольщиктер уже акчасын алды. Өлүп калгандардын совестери чынкен даже алып келип берип атат. Буян ушул жерден сенден сатып алды эле жерди, мына алгылачы жериңерди деп берип атат. Эми жубойлор келип бербей атат да мисалгачы. Алар уже жок, алар хозяин деле эмес. Эми ал ошону жокко чыгарып туруп эле общий чыгарып бергиле. Госрегистрде тактап туруп 89та жер бар бизде. Жетет кененчи. Аларга 10 сотикке да 20 сотик. Эми сиз айттыңыз да, Эми бул боюнча эми жерлердин жана участоктардын тагдыры боюнча мындайча айткандачы, тагдыры кандай болгон, эмне болгон, ошол боюнча эми маалымат госрегистр өкүлдөрүнө бар да. Ошон үчүн эми мына госрегистрдин башчысынан сурап көрөлүм, эми бул боюнча кандай деп айта аласыз, кандай сунушуңуз бар? Же билесизби бул боюнча маалыматыңыз барбы, кабарыңыз барбы? Анткени сиз жакта элдерге бир маалымат берип койсоңуздар. Мен сен келелек деле ушунун баары болгон депчи, анан кийин. Бирок бул байке өзү айткандайчы. Мен Ринат Алкулов госрегистрдин башчысымын Аламин району. Катыраак. Анан Жеңиш байке өзүн айтпады азырчы. Бул деген 2007-жылы трансформация болгон. Бул жерде үлүштөр менчик ээлери, то есть жеке менчик кишилер бар болчу. Анан алар ылдый жакка 89-контурга которгонбузду. Тигинин чечимдери бар, эмен кеңештин, айыл өкмөттүн токтомдору бар деп айтпады. Анан бул жерлердин баарын сатып алганбыз дедиңиз, Анан бирок ошондо сатып алганда деген силер мындай эле сатып алдыңар да, туурабы? Жок, ошону деген оформить этип тиешелүү түрдө бизден регистрация болуп, то есть госрегистрден андай болгон эмес, туурабы? Мына тигилер кыскасы мынтип айттыңар да силер. Мына акчаңарды алгыла болду. Ушу менен бу жактын биз трансформация кылабыз, элге таратабыз деп ушинтип айттыңар да. Анан макулбуз деп коюшту алар дагы. Анан арасынан все равно жана анча кишинин арасынан бир канча кишиси все равно эле айтып атат да, биз кетпейт элек деп, туурабы? Алар кетип туруп кайра келди. Жок, ошо кеткени кетти, кетпегени ошо бойдон биз берди элебиз деп карасаң, алардыкы дагы сөз болуп атпайбы? Туура болупчу, анан айтканы туурабы, Жеңишбек? Алар участок алган, бирок айыл өкмөттөн алган участок. Жок, айыл өкмөттөн алар жанагы неме катары алган да.
Баягы укугу бар киши катары алганда баягы бекет туурабы? Мисалы мен бир эки жерим бар да. Мен аэропортко келем. Арыз жазам да, ошо жана 35 ичинен мен арыз жазам да, мен 89га кетем, макулдугум бар, мага 13 жаштагы алдым. Примерно да, ошо 13 жаштагы алдым деп. Аны өткөрүп берип атат аэропорт документичи. Аэропорт токтом чыгарып берип атат. Ага токтом чыгарып берет. Бекер, Баланчаев, Иванович, Сидорович келип бекер берилди катары берип сурап чыгарып берип атат да. Ага мынтип айткан жок да. Сен мынакей 1 гектар жер бердиң эле, ошон үчүн сага берип атам деп токтомго жазылган эмес ал. Жок, договордо бар. Кайсы договордо? Биздин аэропортмен. Өзүнчө договор, ал эчтерден регистрация болгон нерсе туурабы? Эми анан азыр деген милицияга сотко жакын. Анын үчүн анан тим более жана сиз айтып аткан сотко чейин барып, соттон ошол жерге калтырып койбоду аны, туурабы? Жок, ал нерсе өтүп эле. Ошо 50-сүнчү эми 50 хотя бирөөсүн айтып атам да, 50-сүнө. Жок, анда жанагыларга эле айтыш керек. Эми биз өзүңөр билесиңер да, госрегистр каттоочу орган, тиги документтердин алып келген документтердин негизинде регистрация каттоосун жүргүзүп берет. Анан жанакы кишилер деле айтсачы, мен макул эмесмин десе, ошондо бүт баарын макулдугун алдыңар беле, ал кезде кандай болду? Көбү макулдугу берди. Жок, ошо көбү макулдугу берген, бирок азы бербей калса, ошо азы деле азыркы күндө маселени жаратып коюп атпайбы, туурабы? Анан ошол жагы ошондо. Анан кийин пожалуйста, силерден азыр представитель же сиз өзүңүз ошол жерде иштеп жүргөн киши катары, документтерди билген киши катары бизге келебиз десеңер, эшик ачык. Мен өзүм жерден да балдарды кошуп, чогуу эле карап, жана киши тияка кеткен, жана немелерин баарын эметкенге ал даярбыз, эч кандай неме эмес. Анан мыйзамдуу болсо бүт баарын эле ошо мыйзам чегинде эле буга чейин документтери даярдалган. Бул мен сиз өзүңүз айтпасыз, жаңы келип, бул ага чейин даярдалып турмун, ага чейин элечи бул документтердин баары. Анан алардын деле документтерин мен жокко чыгара албайм, потому что ал деген туп-туура эле даярдалган документтер да, анын баары элечи. Туура эмес болгон күндө да мен аны туура эмес деп айта алам. Туура эмес эмес алардын баары элечи. Анан тигилер минткен, анан тигинткен депчи. Сиз ошентип айтпайсызбы? Жер кыртышы недвижимость болгондо жылбай турган нерсе, туурабы? Үйдү деле мисалы салгандан жылдыра албайбыз. Жер кыртышы өйдөгө жылабы же капталга жылабы? Биздин жерлерибизчи, бул дольщиктердин жерлери. Мисалы кыртышка бөлүнгөн биринчи полоса, ошондо коддор менен кеткен, туурабы? Экинчи полоса, үчүнчү полоса болгон. Мисалы соттошо келгендечи, первоначальный документтерди көтөргөндө, Ринат байке, туурабы? Меникин көтөргөндө, башынан ортосуна жылып келди. Наоборот, артка элди карай. Отуруңуз, менин укугум жок, ал жерде менин согласиям жок, отуруңуз. Шергазиева Нурила, могу Гипразем начальнигин аялыныкын айтайын. Аныкы биринчи, экинчи полосадан үчүнчү полосага секирип атат. Биздики уже самолет канат жазалган. Жерлерибизге недвижимость болгондон кийин кача арык тартылса дагы, арык тартылып кичинеден жылса да 1 метр, 2 метрден жылса да өйдө жылыш керек. Же кичине капталга жылыш керек. Туурабы? 1 метр, 2 метр разница болуш керек. Биздики болсо наоборотунан 3 полоса секирет, контурдан контурга кетпейт. Негизи экинчи контурдан кайра эле 202 контурга которулган закон жок. 89 контурга которула тургандын баарын 202 алып келгенсиздер, туурабы? Анткени отказной жок дейт. Далбаева Салтанат менен мисалы, жана прокурордун аялыныкы. Айыл өкмөттө мына Жеңиш байке тупик кылып жолду тороп салгандачы, распискасын, договорун айыл өкмөттүн эмесинен бери көтөрүп келишкен. Көтөрүп келсе бет тырмал кылып, Мая деген фабрикасы бар экен, ошол жерден кагаздарын айырып, ошол кагаздарды мондай кылып чогултуп алып элдин алдына алып кеткен. Булук байке, мен сенин договорлоруң мына отказнойуң бар, кантип сени көтөрүп келди деген. Бирок лист согласованиянын айыл өкмөткө төңкөрө бересиңер, түртө бересиңер. Айыл өкмөттө лист согласованиянын эмеси жок, колу жок, көбүнчөсүндө. Эмнеге? Тапасөмшүктүкү бар, картографтыкы бар. Көк китепке картографтын канаттын колу коюлат негизи, анан Тыныштановдун колу коюлат. Эмне себептен начальниктен мындай бирөөсү анан эле кирсең эле жанагы көк китеп жаңырды дейт. Кача жылдырсаңар да ошо полосадан өйдө жылдыргыла, хорошо. Анан 3-4 полосага секирткен болбойт да өзүнө. Эже дагы кайсы чоңдун аялынын жерлери бар ошо силер жакта айтып кетсеңиз. Шадабек деген таластык байке, ал илгери таластын акими болуп жүргөн. Далбаева Салтанат, прокурордун аялы. Мурда бывший прокурор, анын көөсү деле өлүп калды, ошо ким билет. Анан Шергазиева Нурила, ал Гипразен начальник Касмалиев Ажыбектин аялы.
Биз Кыпразен канчадан жерлери бар? 50 соттук аныкы. Ал 50 соттук 221 контурда да бар, аныкы 1 гектар. Ушунча эле отказной жазат. Кимдин колунда бар болсо, ким бийликте отурса, ким чиновник болсо, ошонун гана немелери кыймылдайт. Мына мага окшогон карапайымдыкын жылдырды да сиз согласия бергенсиз деп отурат. Прокурор көтөргөндө согласияңыз жок экен деп туруп, моундай кылып туруп документтин робудуга өткөрүп берген 0025 деген эртипимди көтөрсөңүздөр, былтыр жаап койгон ишимди. Мен ошол жерден 12 тергөөчү алмашты. Мына бирөөсү боюнда болуп калат, бирөөсү боюнда болгону эгиз төрөйт, экинчиси больничныйга чыгат. Зам даже прокурор ошондо каттаганда менин арызымды робудуга жиберген, ошондо катталып эмнеге Акылбекованыкын каттабайсыңар дегенде, замы, тергөөчүнүн замы Жанбек деген бала болчу. Сразу көлгө которгон ал баланы. Иш козголгон үстүнөнчү. Эмнеге бул 7 баласы бар аялдыкын каттабайсыңар да, булардыкы 3 арыз катталат, бул келиндики катталбай калат деп сразу которгон. Булар да ушундай. Биздин робудубуздагы госрегистр менен чайпылдашып калышкан. Акчалай берет. Акча. Мына даже мен Эрмекбаев менен да улам менен да беттештирген жок. Очень ставка өчүш керек беле, РПП катталган. Өчүш керек эле. Эжеке чакырабыз, госрегистр келет. Эмелер келет деди. Эрмек мына Белекбайкеге деле келип жүрдүм. Биринчи мол код менен атып берсин деп. Греске да жазгам, Кыпраземге дагы. Алардан 2 киши келди. Мына губернатор болуп, Намазалиев катталганы, ошо арыз жазып, катталып, албакчылар келди, булар келбей койду. Белекбайке келбей койду. Не кылабыз деди. Мына айыл өкмөттүн алдында сен зам болчусуң, анда мына Бакыт Кемелканович зам болчу. Турушту кетишти. Не кылабыз эми кимди бар, кимди атып бер дейбиз деп. Мына ушунтип эле анан бирдеме десе жер саттым дейт. Саткан жерди мен сата албайм. Мен да балдарымды багышым керек. Туурабы? Анан сатылган жерге үйлөрдүн үстүнө алып келип сиз түртүрүп сала бериңиз деп айттыңызбы, Ринат байке? Меники үйлөр түшүп калган жерге түшүп калды. Мен эмне кылышым керек десем, сотко бериңиз да түртүрүп сала бериңиз дедимиз, туурабы? Ал жер сиздики мыйзамдуу түрдө. Сиздин жериңизге бирөө үй салса, ошентип бирок кайын алардын баарын. Жок, мен ошону айттым, сизге ошондо айттым. Мен аларды деп бирөө сатылган мында хозяин чыкса андай болот. Биздин эме легализация земель общий полностью легализовать эттериле болду. Анткени деген ал жерде деген жетимдер да бар, жесирлер да бар, майыптар да бар. Көп балалуу, мына 8 балам да бар. 8 баласы бар. Болбойт да. Эми 3 инкылап болду. 3 инкылап не себепти? 98 айдап туруп эле Анткени протоколго кийгиле мына Нургиз айтып атпайбы? Ошонун Майып эже, азыр эми келиңиз эми айта берсек сөз көп. Мына жанаттан бери мына Эрмекбаев тигинти, Эрмекбаев митти деп атасыңар. Мына Эрмекбаев канатта келди. Азыр сиз айтып аткан жүйөлүү себептердин сиздер айткан көтөргөн маселелер боюнча мына жооп берип койсун деп мына чакырып бериңиздер дедиңер, мына чакырып бердик. Келди, азыр мына жанагы бере турган сурооңуздарды бериңиздер, мына ушул жерден айтсын. Биз дагы в одностороннем порядке бир жакты эле угуп алып эле иш кылбай, эки жакты тең угуп туруп анан негизи эмнеде экен маселени түшүнүшүбүз керек да. Мына эми өзүңүз айтып аткан маселе боюнча айтыңыздар, жооп берсин, мынакей жооп берет деп. Экинчи жагы ким? Дагы эле ушундай жөнөкөй жарандарбы? Бир жак мынакей айтып аткан биздин жарандарбы? Экинчи жак мынакей Эрмекбаев канатты, Эрмекбаев канатты жанаттан бери айттыңыз да, мынакей ошол боюнча эми азыр сөзүн угуңуздар да. Аламедин көрсөтүштерине картограф адис болуш. Мына эми айтып атканыңыз беле айтыңыз, эмне болуп которулду деп аттыңыз беле. Эми аны биз жакшы бул маселени толук билбегенден кийин эми айта албайбыз да, муну комментарий бере албайбыз. Ошон үчүн эми мынакей өзүнө суроо бериңиздер, жооп берип айтсын. Эми азыр өзүлөрү келиңиздер, жана бере турган сурооңузду бербейсиздер. 2017-жылы 1-айда алсам, 3 айдын мен жабылып мен Акошка тапшырган китебимди, туурабы? Өткөргөндөн кийин мен көк китебим алмашкан. Туурабы? Жерлерим жылышып кеткен. Андан кийин мен ыйлактап барып жүрсөм, Ринат байке өзү айтты мына начальниктер. Нуриза, көк китеп босактын алгандан кийин сен согласияң всё деди. Макул деди. Мен кайкалашым керек десем, жа үйлө турган жерди сотко берип түзүтүрүп салыңыз деди. Менин ал жерде отказноюм жок, туурабы Ринат байке? Анан силер бетиңерге кармапсыңар, улук менен сүйлөшкөнбүз, улук менен минткенбиз деп. Улук ал жерде поддоверенность эле лицевой болчу. Ал поддоверенность мага өзү оформить эткен жок, мага Отунчиев оформить этип берген, туурабы? Переоформление 50 000 сом менен переоформление болгондо мага Отунчиев өткөрүп берген. Улук потому что поддоверенность лицевой болуп жүргөн. Мага өткөрүп бергенден кийин уланга да кайрыл дедиңиз, атып берет тапасёмка ошол кылат дедиңиз.
Уланга кайрылдым, 10 сотугумду ат деле документи барга жарымы кирип кеттиби улан? Туурабы? Жарымы документи бар, документ кызыл китепке чыккан жакка кирип кеткен. 3 эле сотугу чыкты, мен даже ченегем. Мейличи дедим. 30 сотугумду ченеп да бербей койду. Каякта экенин билбейм дедим. Андан кийин келип Мырзалы байке көргөзүп берди. Нуриза мына могул жер сеники. Артыңда Гайыповтуку, андан сеники, анан Долдоев улуктуку деди. Менин отказноюм жок, силер улуктун эмеси менен тили менен алмаштыргансыңар. Туурабы? Улук менен чоң иштештирип Нуризанын оозун базат дегенсиңер. Мен заявление жаздым, силер роудуга барып не деп отчет бердиңер. Сиз айткансыз ошол жерденчи Нуриза мага яма каскан, эми ямасын өзү түшкөнү калды дегенсиз. Туурабы? Же жалган айтам. Ошону өзүңөрдүн сотрудниктериңер айтты. Нуриза Канат Эрмекбаевдин үстүнөн эмнеге Нуризага өчөшүп биздин общий эмебиз деп этпегиле да. Канча киши документ алмашты. Мына Шерказиевдин деле 3-чү паласынан 2-чү паласа. Начальник силердин чоңуңар болгон үчүн анын ордуна таштадыңар, соттун чечип да сотто аяп. Келиңиздер, эми айттыңыздар, мында предельно түшүнүктүү эле болсо, эми бул кишинин дагы айтап турган сөзү болсо керек да. Жооп берсин, эми сөзүн укуңуздар. Эми мындай да. Нуриза, сен кайсы жерди сатып алган болсоң, ошол жерди биз акырынтып беребиз да, туурабы сага? Сен улуктан кайсы жерди алдың, улук сага кайсы жерди көрсөттү, ошол жерди биз сага акырынтып беребиз. Анан кийин сен документаларын кайсы жерде болсо ошол жерди көрсөтөбүз да биз. Анан сен документаларын бир жерде көрсөтүп, анан фактически башка жерде көрсөтө берсең андай болбойт да. Мен жаңы китепке 3-чү казайын болгондо эски китеп менен алгам. Купли продажа эски китеп менен болгон. Эски китепте лист согласованиясында мен башы аягында болчу. Мен ошол китеп менен сатып алдым. Туурабы? Мен 3-чү казайынды мен жана эмек алып барып Акошко тапшырганда да 3-чү казайында жалгыз казайын болушум керек деп алып барсам, ошондо которгонсуңар. Мен купли продажа оформить этип, мен жаңы китеп менен оформить этип алган жокмун аны. Мен эски китеп менен алгам. 96 гимнинан болсун. Ал биринчиден Халгасан эменики болчу, Рахимдин, Соня дегенин эжесиники болчу. Андан кийин Аселге өткөн, Аселден Жазгүл өткөн. Жазгүлдөн кийин доверенность мага 30-чы оформить этип берип атат. Көрдүңүздөр, силерге кайсы жерди көргөзсөм, мага жанагы Шерказиеванын жерин 4,5 миңге сатып ийгени үчүн ошол 40 сотук оформить этип, Нуриза сенин жериң бос деген. Анан келип эмне кылдыңар, Нуриза 10 сотук 2 участкага могу жерди бере калам деди. Ал жериң болбойт деди, мияка кирип кетти деген. Ошондон кийин барып доверенность менен оформить эткем сотунчу менен. Сиз азыр айтып атасыз кайсы жерди. Мага именно даже Калгасандын чакырып келсе келишпайга туурабы? Көргөзүп берген мен трактор менен аткан жеринде ушул жер Нуриза мына китеп менен дагы тактап берем дегенде, роудудагы прокуратурадагы биринчи прокуратура көтөргөн айткан. Эжеке сиздин жериңиз ордунда экен, отказ бербепсиз, сиз күрөшсөңүз болот деген. Аягында роудуга тепти, роуду эмне кылды? Роуду анткени силердин кишиңер баарын атты. Суралып келгенсиң, мага чейин суралып келгенсиңер баарын атты. Же жалган айтам, Мая жазган, силердин үстүңөрдөн көп кишилер жазган. Мына Асан байке деле өлүп калды. Ал байке деле айтты. Мен жана Эрмекбаев, Акыл байке да айтты. Мен жана Эрмекбаевди сотко берем десем, ушул бала чакасы менен үйүп калдык, окуй жазба деп мен ушул жерге кызыл китеп ортодон чыгып кеткен. Мына 4-5 кишинин кызыл китеби бар, жашыл китеп эмес, кызыл китеби бар. Тура айтам да жалган айтам, кызыл китеп көтөрүп түшөт дойлаларын. Элдики кызыл китеп, бириники кызыл китеп, бириники жашыл китеп, бириники сары китеп. Эмнеге силер бир моментте бирдей карабайсыңар элди? Силерге атабыздын жерин неметкенде эле кылып атпайсыздар. Өзүң каскан яма, өзүң түшүрүң, жакшы түшпөйт. Өкмөт түшүп, жаңылып атпайсызбы, өкмөт. Калы сиздики эмес, калы каракай меники. Эмеде, мына жогорку кеңеште жанагы Акыл деген жана бер конечныйга чукул жерде, анын жогорку кеңеште кайнысы иштейт. Ал через жогорку кеңеш чыккан буларга. Аныкын алып келип ичинен бер жака алмаштырып берген. Гайыповтукун да алмаштырып келип беришкен. Гайыпов менен именно ошол Акыл байкеники экөөмүктен кызыл китеп. Туура айтамбы же жалган айтамбы? Баастын сотко беребиз деп арыздан монтип көтөрүп жүргөндө анткени чиновниктери бар да, чоңдору бар, карайт. А мен багыштым, кимим бар, 9 балаңан башка кимим бар дегенсиң. Яман кастым мен өзүм түшөсүң дегенсиң. Билесиңер же жалган айтам. Ринат байкеге киргенде Ринат байке косактымды алдым мен, сотко бер ошол үйлөрдү түптүрдө басып чыгарып койгон. Не дедиңер андамыз? Белек байкеге келдим, акимге келдим, губернаторго келдим. Губернатор жөө кыдырып элдин шартында көрүп кеткен Намазалиев. Силер бирөөңөр барып тактап бердиңерби? Мына бул келет, нар жагына саят, бер жагына саят да, бул жердики экен. Райымкулов Тыныстандын баласыныкын алган. Мына могул жерде неме Мырзалы байке 20 сотун көргөзүп берип кетти. Сатып алдым десем, былтыр 2020 жыл менен
Орыстыкын жасап келдиңер, аныкы үстүндө экен деп Албаков Райымкулов өлүп калган. Анын баласын үстүнө которду, көрдүңөрбү? Ушундай да өлүп калган. Бир сөз мененчи, Нуризеде кечирип коңуз. Байке, мен Кытайларга чара көрбөгөндүктөн ошон үчүн ушундай иштер болуп кетти. Үйлөр түшүп турабы? Байке, мен бир суроо берейин деп атам да. Байке, Моюнга алыш керек бир нерсени, туурабы? Байке, бир суроо берейин деп атам да. Нуризеже, бир суроо берейин деп атам да. Картограф менен топограф эле чечип коюп атабы тагдырыңарды? Эмне үчүн айыл өкмөт чечпейт? Эмне үчүн деген аким чечпейт? Эмне үчүн картограф менен топограф алар деген кичинекей адамдар, алар бар чийиле бериш керек да. Эмне үчүн булар? Мындай болгон, госрегистрден 89-контурга кеткенде электрондуу вариантка өткөн бул долянын баары. Туура айтамбы? Электрондуу вариантка өткөндүгүнөн булар уже трансформацияга кетиш керек эле бул жерлерчи. Анан булар өткөргөн госрегистрге. Азыр госрегистрге өткөндөн кийин доистерди өздөрү билип атат да. Ичинен 5 сом берет, 10 сом берет, $1000, $2000 бергендики акырын келет. Бул 4 жагын саяп, биринчи болсо колгой туруп жазып туруп чыгарып берет. Лист согласованияда бир айыл өкмөттүн колу да жок. Мына өткөндө 20-жылы жаңы келгенди кылып, жана орус бала кол коюп берип койгон. Мен айттым, мен эмнеге кол коюп бересиң десем, Нуриза ошол жерде деди. Мейли дедим. Экөөнүкү алмашып калды. Райымкуловдуку биягында экен, тиги орустуку биягында экен. Разница жок, экөөнү тең сатып алам дедим. А мына айыл өкмөттүн ага чейинки жанагы Мая Салтанаттыкы, Гипраземдердикинде айыл өкмөттүн сотрудниктеринин колдору жок. Биз согласованияны тапа съемканы кылат. Эрмекбаев Анарбек уулу Улан, Эрмекбаев Канат көп китептерге кол коюп берет. Начальниктин колу каягында экенин билбейм, печать эле бар. Бул жерде деген ошо картограф, топограф, айыл өкмөт бардыгы бир мафия деген жыйынтыкка келгенге аргасыз болуп атам мен. Себеби дегенде силердин маселеңерди угуп отуруп. Ана мына даже сактанбек паязычка киргенде эмне деди? Ой, бияктын баарын болуштерин алыш керек. Эми талапты койгула, жыйынтыктайлы. Эси каалайсаң журналистке баргыла мына Госрегистр роудуну барып 2017-19-жылы экпи жазылыптыр 00-25 прокуратурадан түшкөн катын белгили акырет айтыңыз. Мондагы чыгарды 12 тергөөчү алмашты. 12 тергөөчүдөн кийин Нурсултан деген тергөөчү болса, анда биз бала чакабыз менен анда келип силердин үйгөргө кирип жашайлы. Ана битеме десе улук менен иштешкен. Ушундай да, булар чоң иштешкен, эми иштешкен. Мафия. Вы нас знаете. 8 баласы менен. 8 баласы менен. Там еще майыптар бар. Биздин общий эмес, жанагы 89 менен чогуу бир чыгат деген турбайбы? Общий чыгаргыла, үйлөрүбүздүн документин бергиле, эчтеке бул аялга өчөшпөгүлө, тияка өчөшпөгүлө. Иши кылып мен билбейм. Иши кылып андыбыз мына талап кылып атабыз. Биздин үйүбүздүн документин бергиле. Онуштан башка көп китептер жок. Мен 3 жашта балам бар. Карабай элдерде ойно. Я хочу, чтобы у меня школа была. Я хочу, чтобы у меня Кошумча коюп атасың. Элдин жерин саткан ким өзү? Мен сатышкан. Сатышкан эмес, саткансыз конкретно. Сатып алгам. Эми уктурла. Сиз кызматыңызды айтып койсоңуз. Топограф, ведущий топограф, эми уккула. Силердин ошол жерде жериңер бар, туурабы? Жериңер бар. Жеримиз үйүбүз бар. Үйүбүз бар. Утурбайсыңар. 10 сотук багараңар бар, 20 сотук. Ай, менин үйүм бар. Силер ошо багараны участок кылып сатып берип атчабы? Ал үчүн биринчи тазалаш керек бастын. Биринчи хозяиндарды бирдеме кылып, же булар сатып алып, же бирдеме кылып көчүрүш керек да. Булар мындай кылат. Систем 40 сотуңузду алат. 40 сотукту сатты 20 киши, 4-5 кишиге. 10 кишиге жакшы билесиңер. Аны жандазында сатып берип атпайсыңарбы? Ал менен акчасын келишет экенсиңер, бербейт экенсиңер, сотко барып анан кийин каякта пландарды көтөрүп, тиги күнөл бу, андай болбойт да. Сиздикинде вопрос жок. Ладно, мына өсүп баштады. Эмне Олжобаевдыкы мен астыман үстүнө чыгар дедимби? Мен ичине котор дедим. Улан котурсаң сен доктор. Кудашты мен котурсам, чичалаган жок. Мына Кудай уруп кетсин, 9 балам бар. Азыр да чалпын котур. 44-чү код. Эми сөз бербейсизби? Олжобаевдыкы. Эмнеге Жок, мына жер саткан боюнча жооп берсин. Тыкырсаң, мына Олжобаевдыкын айтып атат көйчү. Аныкы 44-чү код 10 сотук болуп турат. Кандайча айланып кетти 30 сотукка. Айтып берчи ошону.
Men üstümde, menin astımda turgan eме üstüme 30 sotuk bolуп айланып атат. Сен түшүнүп атасың? Көк китепке 30 сотук деп жазып берип атасың. Олжобаевдин китебин коскондо не деди Олжобаев? Нуриза келишимге келели, андан кийин сен көк китеп менен 40 сотугун чечип ал. 12 000 доллар төлөп туруп мен сатып алдым аныкын дагы. Билесиңби ошону? Мен азыр да чалып туруп эметип алам. Sen mınday karaganda betten alıp emet etkensine de satıyı bana satkanda ben jelimdi satkan özüm. Legalizovat ettirdiçi. Azir yaşasınlar kırgılar. Bizim bu kanday o sen gel yazak bir baba sakınmasın. Maya saltanatında sen gel at veresin. Buna her birimiz üy üstün dokumenti legalizovat ettirdiğine geldik. Dokument pajavuşlar. Bitti bir oldu. Ben 517 dırla yaşayayım mı? Oşonu legalizovat ettirdiler. Ben azı inapayım senin bu otamda. Eştekem çok. Koşul uydan başka. Dokumentim çok. Misal, bunu kullanayım. Koşul, bizdeki. Dokument katarı legalizovat ettirdiler. Sizlerdeki olsa kanday olup, koşul общий çağırdılar. Dokument aylık alıp otasılar mı? Bizki bağlı otasılar mı? Bizki işte otasılar mı? Cazap verdiler. Farkı hurca çakçalan ben. Buraya demiş bayım. Üt verdi hurca doyuşukların akçasını. Gök kiteplerini algan menen Maya saltanat. Şadayeklerini bankka koyup alıp ketmedi. Buna siler koyup şadayek. Men algan emesin şadayekin jerini men görgöndө bilgettim. Anı özü satkan. Nuriza yanıma çok dokument ıskayıp oldu. Askergile degen çok başka çaretti. Yemetten de karapay değil, çok çotlu bıçaktan. Ben açarım, bakmayın, karşı boşluğunu götürsün. Puştu, hazır el göy, el çeçet. El barıp durup taktay turgan bolsa, her bir boşluk dinçi. O Gosrex'in Satürnlükten, bağırısten getirir, sokuluktan Gosrex'in kanday getirir. Bular duruşmaya soktu. Ben açarım, bakmayın, kanday getirir. Karapay neyitmeli. Buna yürümlü gidince sen özün aklaştırıp atmaysın, satı yiyen kimdir? Ben satı aldım, satı olsam alam da. Satı alam satsa bir. Yazap üretme, yazap üretme, Onun için. Az bize de işte seçilmek. Keşfler. Bu kemprega kalınca fikpas uşakka sotko ötköş керек. Анан ошондо ким таза эмес чыгат да биякпы. Ошондон аныкталат. А то бар же документсиз калабыз деп. Ким кылган ишин мойнаш керек да, туурабы? Бүгүн деген элдин ошо биз өзүбүздүн имуществобузду легализовать этиш үчүн ар бирибиз мына үй ээлери келдик. Азыркы учурда эме мындай айтканда бош үйдө отургандарыбыз келдик. Биз ошол келбеген адамдардын да кошуналарыбыздын атынан сүйлөп атабыз да. Биздин ар бирибиздин участкабыз бар, 4 соток. Үйүбүз турат. Biz ошону кредит алып, үйлөрдү көтөрүп, мындай айтканда, дарбазаларыбызды коюп, ошонун башын жашап атабыз. Бизге эми силерге өкмөткө талап коюп атабыз. Резолюция. Бул жерде кабыл алынып атабыз. Мы хотим, чтобы вы легализовали наши дома. Всё. Андан башка эчтеке кереги жок. Ошого жооп берсин. Ошого жооп берсин. Айтып сөзүңөрдү айтып бүттүңөрбү? Эми өзүңөргө да мына канат дедиңер, канатты алып келип бердик. Улан дедиңер, мына уланды да алып келип бердик. Айтам деп аткан сөзүңүздөр бар эле, тигиндей мындай дедиңиз. Пожалуйста, мына айтыңыз депчи. Хорошо, баарын айтышпады эми. Эми силер өзүңөр сурабадыңызбы? Сиз биринчи чыкпадыңызбы? Чыгырып бербейсиң, канатты айткандан кийин алып келип бербейсиңби деп. Болгон иштерде касыбы Байкеси, сиздин атыңыз ким? Чолпонбай, жигит, сизден айттыңызбы канат кий деп. Чыгырып койсоңор болмок ушул жерден. Заманкин катары жооп берип коюңуз. Эми болду. Болду. Документтештирилеби? Ошого жооп берип коюңуз. Болду да, туурабы? Мына өзүңүздүн жанагы. Байке, талапты койдуңарбы, эми жооп берсин. Мисыңызга керек. Байке, мисыңар керек да. Мына айттыңар, кел дедиңер, келдим да мен. Бул эмнеге айттыңар? Аппараттан да сөздүчү. Айттыңар, ошол жерден качырып жачырып, мынакей келди, мынакей. Айтап турган сөзүн айтайын десе, мына эки сөздү баштаганда эле бир жерден жаап койдуңар, айттырбай. Мейли. Ансы деле айтылбаса айтылбай. Акыркы талап боюнча эле жооп берип койсоңуз. Экинчиси мына эң акыркысы, ортодо өйдө төмөндө сөздөр болду, башкасы болду. Жөн койдук мынакей. Айткылачы деги, айтып бир бугуңарды чыгарып алгыла депчи. Эми чечиле турган жагын жеке менчик
тараптагы жанагы бул Нуризаныкыбы же болбосо жана Шадыбек деп атабы, анан Кудаш деп атабы, башкасыныкыны боюнча дагы эң аягы мына Марипа эже айткандай, мен эчтеке билбейм, мага иш кылсам могу 4 жыл жеримди мыйзамдаштырганга жардам бергиле деп айттыңар. Ошол боюнча мыйзамдаштырыш үчүн, эмне кылыш үчүн кандай жол боюнча айтып коюңузчу, Ринат Болотбекович. Хорошо, бул эжеке айтпады, Мария эжеке, сиз ошол Марипа эже. Марипа эжеке сиз айтып атпайсызбы? Менин 4 сотка жерим бар деп. Ошо сиздики деген 4 сотка жер Айыл чарба багытындагы жерде, туурабы? Ошондой да. Сиз кимден алдыңыз эле ошону? Менин жеримди атпайсызбы? Жок, сиз отсаңыз мен эжеден мен сурайын. Эже кимден алды эле? Жок, эже өзү менин үйүм бар деп атпайбы? Үйүңүз барбы? Үйүңүздү бирөөдөн сиз сатып алгансыз да, туурабы? Кимден сатып алдыңыз? Айткыла. Кимден сатып алдыңыз? Акчага кимден сатып алдыңыз? Ошо сатып алсаңыз айттыңыз да. Кенже керек болсо мошенник айткан себебинен бул айыл өкмөткө тийиштүү жерди сатканга анын укугу жок болчу эч кандайчы. Ал Марипа эже. Жеңиш байке, мамлекетке тийиштүү жерди эмнеге саттыңар анда? Мамлекетке тийиштүү жер болсо. Я просто это бросить не надо. Я эчтеке жок деп, мага эчтеке керек жок. Я шуга аттан карап. Кенжебек деген ким? Я хочу, чтобы он легализовал. Мындай карап туруңуздар. Эжекеси уксаңыздар, сөздү бөлбөйм, мына до конца бирүүсүн айтып атканда угалды өтүпмүн. Бирөөңөр сүйлөп атканда мен бөлгөн жокмун да сөзүңөрчү. Аягына чейин угуп атпадымбы, туурабы? Бирөөңөрдүн сөзүңөрдү бөлгөн жокмун. Аягына чейин мейли айтсын деп. Анан кийин бир нерсени айтып келатканда эле келип туруп сөздү жулак ачат экенсиңер да, мындай бир сабырдуу болуп, бир угалчы аягына чейин деп. Да бир жолу суранам. Мына мен эмнени айткым келди, мына. Жаңы эле сурадык. Салынган жердин кимден сатып алган десек, мамлекеттин жери дедиңер. Мамлекеттин жери депчи. Мамлекеттин жери мен бир айтайын, мамлекеттин жери бул жаранга бесплатно берилет. Ага эч качан акча төлөнбөйт мамлекеттин жери. Экинчи маселе, Нуриза эжеден сатып алгандар, допустим, бу Эрикби, Эмилби, Уламбы, Талантбы, Нуриза эжеден сатып алган болсо, бул экинчи маселе. Ал бул кишиден сатып алды. Анан үчүнчүсү, эң негизгиси Марипа эже койгон талапка менин жеримди мыйзамдаштырып бергиле дегенде, бул жерде кеп мындай болот. Марипа эже эгерде мамлекеттин жеринде турса, ошол жердин толук документациясын Бакыт Кемелканович, пригородный айыл өкмөтүнүн башчысы документ катары тапшырат бизгечи, трансформация кылып бер деп. Эгерде бул Эрик сатып алган жер Нуризага таандык жер болсо, Нуриза кайрылыш керек бизгечи. Менин жеримди трансформация кылып бергиле деп айыл өкмөткө кайрылыш керек. Менин жеримди трансформация кылып бергиле, муну айыл өкмөттүн менчигине алгыла депчи. Анткени себебинен башка жолу жок. Бир нерсени түшүнсөңүздөр, пока Нуриза эже келип документин тапшырмайынча Марипа эже, эгерде Нурипа эженин жеринен алган болсоңузчу, мына ачык эле айтып коеюн, же Дамир эже сиз Нуризанын жеринен же болбосо Жеңиш байкенин жеринен жерди сатып алган болсоңуз, ушу жердин документи толук мына могу 40 соттукпу же мына могу жер жакшы көрүнөт экен. Анткени себеби могу 1 гектар жери болсо дагы могу жер Марипа эженики болсо, ушу жерде турат по фактучу. Пока могу жердин документин баарын тең айыл өкмөттүн менчигине Нуриза эже айыл өкмөттүн менчигине өткөрүп, мен бул жерди албайм, бул жер айыл өкмөт сен трансформация кыл дагы ошол жерлерге жанагы азыркы могу силерге кеткендерге мыйзамдаштырып бер деп бул жерден отказ бермейинче, могу жерден толугу мененчи отказ бермейинче Марипа эже могу жерге документ ала албайт. Мен сизге да бир жолу айтайын. Ошон үчүн деген Нуризабы, Шадыбекпи, жанагы жерлердин баарын тең кимдин жеринде жайгашып калган болсо, ошол кишилер могу общий жерлердин ээлерин таап келип туруп, алар айыл өкмөткө өткөзүп бериш керек. Буга чейин ошондой арыз бергенсиңерби айыл өкмөткө? Нуриза эже бир суроо. Нуриза эже айыл өкмөткө трансформацияга арыз бергенсиңерби? Мен апкел өткөргүлө деп. Буга чейин мына могул жылы гана айтылды. Тура Бакыт Кемелканович келгенден баштап айтылды. Арыз бергенсиңерби айыл өкмөткө?
Kata vermez, ötkörgüle dediniz, duralım. Ötkörüş gerek, ötkörgüle çala almayız. Senin dayı yok mu ötkörgüle? Ama ki makul, siz ayda ötmezsiniz, siz yani ötkörgün yerin sattırıyla maşayı bitirip, al birinciden degen, 2007 yılı transformasyona girip, 2005 yılı zahvat başlanğanda, al yerler ayıl hükümet munisipalli emesini ötelep bolçu bütçetini. Acaba zahvat elin emesinden, bolşiklerden alıp, anan 7 yarım hektar, andan keyin anan gidiyor. Al bala degen satkan bala, mevcut boyunca yaşıyorça alday oşol bolşikten satып alıp yaşayıp, ayla жоғынан ayına gettik, ayağına gettik. Жеңішбек айтсаңыз, Жеңішбек Yok, oturmayız mı? Anam biz misali çoğulduk, 10 gidepti. 10 bolşiktikin azı ben liçine mına sanat önemli. Olca bayağı kudaştık, Gimray'dan, sayıp vereyim, bolşikler bütünler, kim-kimdiki çoğulgan. Kazaklar, Masayla çeşme kesip, kaymasını verelim. Hayırlı başlarına Bolşikler bütünler çoğulgan aytop ben bu. Азыр айтып берсек, менен соттош керек, баары менен соттошуп бир 20 жыл кетет. Мындайда эң сонун вариант. Азыр шадыбектердин баарын, доштун баарын чыгыш керек. Бүт чыгып айтыш керек. Жок, ошону айтпайм, этең акылдуу сөзүн айтайын. Доштер чыгыш керек, жанагылар мени карашы, сатып аларды алды, уже экинчи жолу алып келди, үчүнчү жолу алып келди, разницасы жок. Эми ошолорду алып келип туруп азыр сүйлөшүш керек. Жылдыш керек. 89 болду, башка вариант жок. Башка вариант жок. Макулдугу менен жылдырыш керек. Потому что эми ошондой эле жерчи, андан соттун жери мына 89 жер бар. Турат кенен жөнөк, батат кенен даже 10 сотке 20 сотке берсе да батат. Жок, Жеңишбек туп-тура айттыңыз. Алардын өздөрүнүн азыр тиги нөмүрдөн сатып анан тиги сатып дегендечи 20 жыл кетет. Жерин кантип жылдыра аласыз? Ал банктын жерин кантип жылдыра аласыз? Я банктын жериненчи мындай кылат да. Эмичи? Ал банктын жеринден көргөзүп койсок болот. Потому что банктын жери азыр документализ, эми көзгөзүнөн канат, билесиң. Шадыйевичи, аны көтөрүп турчу, законго такасаң да болот. Такасаң ошо жер анында жери болбойт. Законго такасаң майында жери болбойт. Ошондо эң эле орчу экиле жери бар. Эми карашы, Гибрайзен 50 соток жери бар экен. Аны биз Талкошо өзү берем деди, мен сүйлөштүм. Берем 50 соток, бирок мен аласа бересең өзүң менен эсептешип ал деп макул сүйлөштүм. Аны ой, ладно, чечели. Калган мисалы 10 соток, 20 соток өлгөн кишилер да бар ал жерде, орустарчы. Баарын 89 кетсек болот. 89 жер бар. Жок, Жеңишбекке өлсө наследниктер келсин, болду. Наследник жок дейм, алардын эшикке салган эмес. Анда сот менен. Эч ким мойнун албайт да. Аны деген. Жок, мындайда бир нерсесин айтып коелу. Өкмөт мойнун ала албайт, администрация да мойнун ала албайт, кантип алмак эле ал жеке менчикте жер бүткөндө кантип көрөм деп коймок. Демиргелүү топко мына биз Марипача, уктуңуздар. Да бир жолу, акыркы жолу айтып атабыз. Мына терде туруп чоң кыз айтып атат. Айыл өкмөт, администрация мойнуңарга аласыңар, жылдык берген депчи. Биз мойнуңузга ала албайбыз. Ал деген жеке менчиктеги жер. Мына жеке менчиктеги жер. Ой, байкеси, сиз угуп туруңуз. До конца укпайсыңар, эле. Мыйзам чегинде кандай болуш керек? Мыйзам давайте, мыйзамды болсун. Мыйзам чегинде айтып берейин деп. Мыйзам чегинде кандай болуш керек? Сөз укпайлы эми бири-бири менен кыйкышып атса, сөздү жылып атса каяктан эми себеби? Мыйзам чегинде мындай болот, мындай кылабыз деп жооп берип коюңуз. Ошону айтайын деп атабыз да. Мына мыйзам чегинде тигине Нуризе эже өзү айтып атат, мыйзамды жанаттан бери чайкапчы, менин макулдугум жок которгонсуңар депчи. Ошондой эле ошо кишинин макулдугу жок которо албайсыңар аны 1 метрге дагы ары да бери дагы. Ошол кишинин мыйзам чегинде ошол кишинин макулдугун алып туруп ар жакка которулат деп. Ошондон кийин гана булар башкаларын бериптен биз да келип туруп которгонго жардам берейли. Бирок а кишинин жер ээсинин менчигин макулдугун алмайын мыйзам чегинде. Аны 1 метр дагы ары жылдыра албайсың, туура түшүнгүлө. Анан кийин сияка артка отуруп эле кыйкыра бербей, силер ошону чечкиле деп. Эми байкеси кечирип коюңуз, өкмөт алып туруп эле минтип жылдыра албайт. Тиги эжеден сураңыз. Нуризе эжеден жылдыра алабы өкмөт өзүн өзү билип. Эми ал боюнча жылдырган боюнча тийиштүү инстанцияларга кайрылыңыз. Аны эми сиз азыр бизди алып алып туруп башка бирөөнүкүндө ошону жылдырып салып туруп анан сиз айткандай болуп туруп ал дагы биздин үстүбүздөн ошону жалып атса этсинби? Мыйзам чегинде кыласызбы? Мыйзам чегинде.
жоқ па мысалы? Захват кылган жериңер жеке менчик жер беле? Бирөөнүн жери беле? Ушундай дошиктерди сатып алып, кайра ошо дошиктерден биз сатып алып атпайбыз, төрт-төрттөн бөлүп. Анан азыр мисал үчүн булар айтып атат маселени койсок, ошо көк китептерди 98 контурга которсун десе которбой калат. Жок, ошо бир талапты койбойсуңар. Өлүп калган. Бир талапты койбойсуңар, бир талапты койгула да. Жок, булар айтып атпайбы, мамлекет эме жеке менчик жердин ээсин таап келгиле дейт. Биз айлыктан токтом чыккан экен. Токтом чыгып которулду деп. Кайра айлыктан сурагыла анда. Айлык отурбайбы? Отуруп албачат дейт кайра. Ошого талашат. Мен дагы жерди алам деген жок, мен актарына жазып беремин. Мен азыр айтса да азыр каягым. Китепти, бон китепти жоголттум мен ошо. Элге вариантталып. Азыр, Нуриза, азыр. Жеңиш байкечи 98 жылдан булар токтом чыккан, кайра келип экинчи раз отурмап атат деп атпайбы. Байке көбүчү. Үстүнө кайра документ жасалып кетти да, ошолор деле айтып атат. Ошо 98 ичинде да. Ошо мурда барган жериңерге тургулап айлык баласы айлык менен чечип алам, кайра. Жеке менчик жерди басып алышкан. Силер ошо басып алгандарын сатып алгансыңар, чынбы? Мен базар көк китептерди көтөрүп келип сатышканда буларчы 10 бир киши болду. 10 киши алган. 10 киши бир. Мошенничество да. Айтып койсоң эле беттен алып атпайбы? Мошенничество эмес, байке, бизде көк китептичи дошиктерден сатып алып атпайбы? Анан бизге сатып атат. Силерде бар да, ошону бергиле. Эң негизги могу трансформациясы жок, бул жерлерди сатпаш керек эле. Элде мурдачы, чын-чынына келгенде элдин ушунда дагы мынакей Кыргыздын тарыхында бар жер басып алуу, захват кылгандар. Тарыхта бар. Анан кийин деген бийлик деген айла жок. Жолун куруп берет, садигин салып берет. Эми ошону сиз туура көрүп атасызбы? Айла жок. Жок, сиз ошону туура көрөсүзбү? Туура эмес, конечно. Туурабы ошол? Деген айла жок дегенде жер бербейт. Бирок айылдарда өздөрүнүн жерлештери бар, айла жок. Туурабы ошол? Жок. Сиз жооп бериңизчи, туурабы ушул? Туура көрүнүш. Туура эмес. Туура эмес да. Бар мыйзамга баш ийиши. Муну трансформация кылып туруп татынакай сатыш керек эле да. Эми булар сатып үйүп туруп, могу элдин баарын алып келип бизге курал кылып атпайбы? Эми бийлик кечирип коюңуз, көчөгүн көтөрүп трансформация кылгычаңды булар басып алыптыр да. Басып албай эле сатып атпайбы? Өзү айтып атпайбы, мен сатып атам деп. Саттым деп. Аз эле кишилер. Саттым деп атпайбы? Эми азыр жыйынтык баш керек. Мындай эле нерсе да. Бир жерди арзанга сатып алып туруп, бөлүп жарып туруп, элдин баарына сатып үйүп туруп, анан ошол жерден 5 сом салса 20 сомдук чыгарып алганын эле амалы да. Башка мен муну башкача комментарий деле бере албайм. Аягында элдер келип туруп, ушуга просто эле алданып калган эл байкуш да. Кыйналып атат. Туура. Бирөөнүн эле кызыкчылыктарын алып алып туруп, азыр ошол жерде деген эң башында бир ашып кетсе, бир арзубаган эле акчага сатып алса керек. Анан бул кишилердин баары курал болуп калды. Мына курал булардын баары тең элечи. Мурал баары сатып алганбыз, акчага сатып алганбыз. Биз ал кишилерчи убагында дошиктер өткөрүп туруп жерин. Бул биз анан кайра жер кымбат болду. Ошондо кайра келип отуруп алышканда өзүбүз сатабыз деп. Ушундай талаш болуп дошиктер. Булар азыр между собой ошолор менен муну ким азыр? Элди алдайт даган эле, анан кийин кайра эле баягы мамлекет кыйналат да, өзү ошондой. Ошол отпойбу. Эми жыйынтыктайлы, эрик жыйынтыктайлы, эмне талапты койдуңар, эмне болду? Жыйынтыктайлы. 89 гана которуп бергенге жардам бериңиздер. Мына айыл өкмөт Бакыт мырза өзү да турат. Сиздер байкеси, келиңиздер, уксаңыздар. Жыйынтыктайлы. Жыйынтыктайлы деп кайра эле чөөргөндө кайра кайталанбай мындай да. Сиздер эми кызык эмес болсо, өзүңөр чече ала турган маселе болсо, эмне келдиңер анда бuyakачы? Эми ушул жерде чечейли деп отуруп, жанатан башынан эле сүйлөшпөдүкпү, чечейли деп. Байке отурчу, эми болду деп отурчу эми. Айтып коеюн, жооп бергендер байке. Өздөрү келсе, макулбуз деп атат. Ошо дошиктерди алып келсин. Болду, бүтөт иш. Жообун берет экен азыр. Өзүңөр чече алсаңар, анда эмне келдиңер бизден жардам сурап? Жардам берейин деп отсак, кайра бизди укпасаңар. Ким издеп атат? Болгондой эле айтып атабыз. Болгондой эле айтып атабыз. Да бир жолу айтып атабыз. Бул нерсенин
Bir уксаңар болот. Айке жооп берсин эми, жооп берсин азыр мына. Айтсын да сөз азыр кандай Ооба, Эрик суроо койду, талап койду, эми жооп берсин. Эмне кылабыз, туурабы? Кайткенде чечебиз. Эртеден бери мына сен айткан сөздөрүңөрдүн баарын уктук. Мына болушунча баарын тең айттыңар, дедиңер, айтылбай турган сөздүн баарын айттыңар, уктук. Кандай кылып мен вывод, конкретный вывод мына кандай кылыш керек? Сиз айтып берип коюңуз. Анан бакыт келмей калыш кийинки сөз. Трансформациянын порядогун буга чейин эле мага чейин эле бийлик район айтып, андай өзүңүз жакшы айтып берген. Эгер деген жеке менчик булар деген жер багарный пашня отпа, жанакы жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча деп да кээ бир арасында информация айта кетиш керек да, айтып отчу эле. Алар жана арашаемый жерлерге тиешелүү да аларчы. Жанакы 2009 чейин салынган, андан кийин дагы кийинки чыккан мыйзам боюнча 2018 алар. Асфердики болсо жанакы неме болуп атпайбы? Ким сиз айтпаңызбы Жеңишбек, ал жанакы эмеге тиешелүү деп? Жок, багар эмес, бир берки жеричи, 7,5. Аны деген бул эмелер менен айыл өкмөттөн баштап өзүнүн процедурасы бар, айыл өкмөттөн бияка жиберет. Районго, райондон кийин районный комиссия карап, область, андан ары соответствующий министерстволор менен андан ары өкмөткө барат. Багарасында эле порядок ошондой, жанакы уже айтылган турбайбы? Ким айтпады, Нуриза? Алып келип бер деп айтты деп, айыл өкмөтү. Ошондой эле алып келип бериле, анан кайра эле через пригородный айыл өкмөтү аркылуу эле кирет да, баягы эле процедура. Анан баары бир өкмөттүн чечими чыгыш керек. Эмил байке, өкмөт эл менен жакшы иштебесе, силерге ушундай проблема боло берет. Жок, бияк аркылуу кетет да баары өкмөткө чейин. Биз беребиз, бирок бизге кайрылыш керек да. Даже айыл өкмөттөгү жанагы катчылардан бери арызданып атышпайбы? Барсаң сүйлөбөйт анан. Алар менен биз алар боюнча Бакыт Кемелканович. Ооба, тапшырып берип койсоңуз. Могул жерден келиңиздер эми ошон үчүн айтып атпайбызбы? Азыр мындай жыйынтыктап келгендечи. Тихо. Жыйынтыктап келгенде могул жерде мына сиздин Бакыт Кемелканович, бул жерден сиздин дагы мынакей тийиштүү кызматкерлериңер боюнча дагы сөздөр болду, ат аталды, фамилиялар аталды. Мен ойлойм, азыр сиз өзүңүзгө деле жазып алдыңыз жанатан берчи. Ошол жанагы ат аталган өзүңүздүн кызматкерлерге тиешелүү чараларды колдонуп, вплоть до увольнения жибериш керек да, анткени сөйдөн ушунча элдин баарын кыйнап, бийликке болгон ишеничтин баарын тең арттырып атат. Иши арттырбай, наоборот, келип туруп биздин бийликти аябай дискредитировать этип, ошол бир мындай бир анча-мынча бир депутацияны бузуп атат байке. Анча-мынча биздин ушул мына даже эме жумуштан кетиргенге чейин карап көрүңүз маселени деп атат. Улуттурсаңыз да. Ошол боюнча чараларды колдонуңуз. Мен муну талап кылам. Анткени себебинен биздин өлкө башчыбызга дагы, биздин өзүбүздүн исполнитель, биздин аткаруу бийлигине дагы бул абдан чоң кедергисин тийгизип атат. Ошол себептен бул боюнча мен ойлойм бир тийиштүү чараларды колдонобуз деп. Ринат Муратбек, сизге тапшырма могул эреке жанагындай жерлерди оформление кылганда, жанагындай землеустроительный делолорду оформлять эткенде, ушулардын жанагындай участоктарын жылдырыштуу, башка нерселерин караганда кылдаттык мамиле кылып туруп, анан өзүңүздүн бир кызматкерлер менен да тийиштүү бир мындай бир чогулуш өткөрүп, жердигиндечи мындай бир тийиштүү инструкцияларды бересиз болуш керек депчи. Сиз дагы бүгүн эртеңден барып ошол өзүңүздүн кызматкерлер менен тиешелүү чараларды көрүңүз, иштешиңиз. Кечирип коюңуз, жана картограф, топограф деген сизге тиешелүү? Алар боюнча мына ошолорго арыз муң көп экен да. Эми алар боюнча Жанаким байке туура айтып атат. Жок, алар боюнча мына азыр жеке мына могул жерден кайрылуулар болду, башка нерселер бар тең. Азыр сиз да барып туруп өзүңүз да бир тийиштүү натыйжаларыңарды көрөсүңөр болуш керек деп. Анан азыр Бакыт Кемелканович, азыр бул боюнча мынакей трансформацияга тапшыруу маселелери боюнча элдин могу көйгөйлүү маселелерин чечишүү боюнча кандай сунуштарыңыз бар? Биздин могул жерде отурган биздин жарандар эмне кылыш керек? Кантиш керек? Кайсы күнү кабыл аласыз? Кандай кылып кабыл аласыз? Ошол боюнча дагы мындай бир маалымат берип кетиңиз азыр. Мен биринчиден айтып кетейин дегеним бул, менин кабыл алуу күнүм боюнча биздин жашоочулар баардыгы билет. 1-чи, 3-чү, 5-чи күндөрү мен постоянно жумушта кабыл алуу күндөрү. Анан трансформация боюнча мен 2 жолу, даже 3 жолу ушу Үмүт жаңы конушунун жашоочулары менен чогулуш өткөрдүм. Мен бул маселе кандай багытта, кандай чечилет түшүндүрүп бердим. Мына Жеңиш байке өзүңүзгө дагы ушу информацияны туура биздин жашоочуларга жеткизип бериңиздер деп турабы. Муниципалдык менчикке өткөрөлү дольчиктердин жерин деп. Башынан азыр биз процедура боюнча
ушул ишти баштаганбыз, бирок дольщиктерден бизге азыр дагы бир дагы заявка келип өздөрүнүн добровольно өткөрүү боюнча кайрылуусу жок. Процедураны билбесе керек да ошон үчүн. Жок. Арыз беришиңиздер керек экен. Арыз берсеңиздер анан карайт экен. Берилип турбайсыңарбы? Мына Нуриза жаңы эле өзү айтып кетпеди, уже 7-8 киши менен сүйлөшүп, иш алып барып атат депчи. Анан Жеңиш байке өзүнүн участогу бар, ошо Үмүттө тамырчы жакта. Жеңиш байкеге дагы айтылган, ал боюнча Жеңиш байке өзү тааныган дольщиктерди алып келип чогултуп бермек. Бака азыркы убакта бирок эч ким чогултуп бизге өткөрүп берилет. Анда айтып коюш керек, пока угуп туруңуздар. Пока Бакыт Кемелканович менен Ринат Муратбековичтер алдыда айтып кеткендей, бул кишилер алып келип айыл өкмөткө ыктыярдуулук менен айыл өкмөттүн балансына өткөрүп бермейинче жерлерди, анан айыл өкмөт бул процедураны баштай албайт. Туура түшүнүңүздөр. А бияктагы жарандар болсо келип туруп администрация карабай атыптыр, администрация чечпей атыптыр деген көрүнүшкө эми көзүңүздөр жетти болуш керек. Эми кечирип коюңуз, эми аны үчүн барып туруп бул картограф же болбосо мен замакин болуп туруп тиги кайсы кишинин каякта жер сатылып эмне болгонун баарын тең мен чогулта албайм. Аны ичиңерден өзүңөр жакшы билесиңер да кимдин жерлери бар экен. Ошо жерлер менен ошо кишилер жерлердин ээлери менен ошо кишинин жерлердин ээлери менен өзүңүздөр барып туруп сүйлөшүү жолдорун жүргүзгүлө. Туура түшүнгүлө, аны алар үчүн барып туруп администрация аларды барып могул жерге жетелеп келбейт, аны айыл өкмөткө апарып да албайт. Биздин андан бөлөк жумуштарыбыз бар. Кечирип коюңуз, булар сурап атпайбы жердичи? Ошол жер жеке менчик жерби? Ооба, доляга бөлүнгөн тапшырган документтерин жеке менчик деген документтер барбы? Жеке менчик жер деген документ барбы? Бар да. Жашыл китептери бар. Анан жеке менчик жерлерди жанагы захватчиктер басып алган. Басып алганда булар сатып алган алардан. Эми саткандар арасында. Жеке менчик ээлери булар сотко берген жокпу жана захватчиктерди? Болгон башында саткан экен да, эми өзлөрүнүн арасынан деле айтып атпайбы? Саткандар сатыптыр, сатпагандардан булар сатып алыптыр, напримерчи. Анан айыл өкмөттүнкө дагы тийиштүү жерлерин дагы ошол жерлерден сатып алабыз деп дагы сатылып деле кеткен окшойт. Анткени жанагындай айыл чарба багытындагы жерлер өкмөттүн жерлери болуп атпайбы? Өкмөткө тийиштүү жерлерди дагы сатып атышпайбы арасынанчы? Ошондой шулумдар да бар да. Анда айыл өкмөт байке сиз өзүңүз жанагындай порядок кылып алсаңыз керек экен да. Жеке менчик жер бул жер болсо багар, бул жер мамлекеттик. Бизде ал боюнча маалымат бар. Дольщиктер боюнча дагы ирет болуш керек экен да. Башка киши бар да ошол жерде. Биз маалыматым боюнча 2-3 киши билет. Кайсыл дольщик, кайсыл мындай бир определенный доляларда бөлүп алышкан. Ошонун негизинде бизге өткөрүп берсе, мен даже мына өткөндө чогулушта айттым. Мен ошол жерде айыл өкмөттөн комиссия түзгөм. Мыйзам чегинде болсун, чтоб эл коркпосун, ал жерди кайра мен алып сатып берет дегендечи. Комиссия менен актировать этип өткөрүп алабыз анын баарын. Анан ошонун негизинде кайра муниципалдык сот. Жок, мен болгондой түз эфирде кетип атат. Мен кошпойм, кемитпейм, түз эфирде кетип атат онлайнда. Болгон. Бул жерде мындай да, биздин жердин ээлери дагы бир жолу кайталап кетели, туура түшүнүңүздөр. Барыңыздар деле мына бүгүнкү күнү кээ бирлеринин көздөрүңөр ачылып атса керек да. Ол жерден бир туура маалыматтарды угупчу. Анан ошол себептен мен сиздерге айтып атканым, пока жердин ээлери мына бирөөсү Нуриза эжекен, мисалычы, бирөөсү мисалы Жеңиш байке экен, дагы бирөөсү Шадыбек байке экен, ошолордун баарын тең ал кишилер менен жанагындай сүйлөшүү иретинде алып келип, айыл өкмөттүн башчысына жанагы документтерин баарын тең алып келип бул кишиге тапшырсыңыздар керек. Тапшырмайын, бул иш ордунан жыйылбайт. Урматтуу бир туугандар, туура түшүнсөңүздөр. Баары иши арасынан эки чок алып калбаш керек. Анткени аны жана өзүңүздөр айтып атасызбы, баарыбыз чогуу бүтүрүп алышыбыз керек депчи. Ошон үчүн эми бул чогуу башташ үчүн бүт баары тең документтерин тапшырып өткөрүш керек да, өткөрбөсө кайдан баштайт? Эгерде ошол эле рай администрацияга же болбосо айыл өкмөттүн башчысына апарып туруп документти тапшырганбыз, мынакей аны жылдырбай атат, мына аткаруу бийлиги иштебей атат десеңер, анда мен ага менен макулмун. Бирок силер алып келип туруп мынакей айыл өкмөттүн башчысы айтып атпайбы, эч ким тапшырган жок бүгүнкү күнү депчи. Жараңарда барбы бирөө барып айыл өкмөткө тапшырды, мына процедура трансформацияныкын жылдыргыла дегенчи.
Андай болсо бирөөңөр айткыла мынакей мен тапшыргам деп, бергем деп. Жок байке, мен түшүнгөнүмдү айтып берейинби? Мында мен журналисттин башыман көп нерсени өткөргөм, мен түшүнгөнүм мындай экен да. Баягы силер дольщиктер экенсиңер, силердин жериңер көп экен дагы, алар жеке менчик жер экен. Ошол жеке менчик жерлерди бирөөлөр захват кылып алат дагы, анан сиздерге сатат. Бекер захват кылып алып, ошол жерде кичине тосумуш этип, кичине бирдеке кылмыш этет дагы, силерге сатат. Силерге саткандан кийин анан силер ошол жерде документтештирип бергиле деп атпайсыңарбы? Ал жеке менчик жер экен да. Жеке менчик жерге мамлекет ээ эмес да. Анан бул туура, мен туура түшүндүмбү? Жок, азыр туура мен ошону сиз эме тастыктап берсеңиз. Мындай да, 2005-жылы захват болгондо айткан го басылган. Жок, ошол жер захват болгонго чейин жеке менчик беле? Жеке менчик болчу. Половинасы айыл өкмөтүнө балансына карайт. Половинасы дольщиктерге. Биз басып алдык, хорошо. Алды элдер ошол жердичи. Анан мына 2011-жылы хозяиндар келгенде эме деп баштаган, трансформация деп документ деп требовать деп баштаганда хозяиндар чыкты. Биз хозяиндардан алгыла, сатып алгыла жерди. Биз сатып алдык ошолордон. Мисалы ар бир үй сатып алган, муну ар бири ката $1000, $1,500 берди. Чогулттук акчаны мына могу хозяиндар сатып алыш керек экен. Экинчи жолдон сатып алдыңар да? Биз жок, биринчи сатып алдык. Мынакей жер бүттү, мына бизге. Жок, захватчиктен биринчиден алдыңар. Анан жердин ээлеринен экинчи жол сатып атасыңар. Алдык. Анан азыр мисалга мындай болот да. Азыр алардын биринчи хозяиндарын сатып алдык. Мына биздин жер ал, башка мына биздин жер. Жашыл кептерибиз бар. Уже өткөрүлгөн ал тиякачы 7,5 гектар. Жарымы болсо мисалга алдарды ал сатып алышты. Алар мындай айтты, мен айттым. Алар сатып алды, бирок экинчи хозяин келди да, биз эки жолу сатып алыш керек. Бир жерди 50 сотик, эки жолу сатып албайсыздар. Бир эле жолу сатып аласыз. Азыр экинчисин айтып атам, мына айыл өкмөтү менен өкмөт согласовать этели. Ошо дольщиктер чыгаралы, ашык келсе 5 гектар эме чыкпайт, 5 гектарга чыкпайт. Ошо хозяиндар азыр. Ошолорду чыгаралы дагы, мына сенин закондо, мына, потому что биздин законубуз жок колубузда. Эч кагаз жок. Потому что айыл өкмөтүнүн закону бар. Дольщиктерди чакырып келип, жо мен сизге мен түшүндүм сизди. Мен сизди түшүндүм. Дольщиктерди чакырып ушул жерди трансформация кылып бергиле деген арыз түшө элек деп атпайбы? Жок, түшө элек. Биз потому что биринчи хозяиндар турат, аны биз каяка алып барабыз? Ал китеп жараксыз азыр. Азыр мына мисалга мен биринчи хозяинмын, бул экинчи хозяин болуп калды. Бул экинчи хозяин болот да, мен хозяин эмесмин. Ал жерде мен хозяин болбой калдым. Мен никтомун мындай. Мына бул хозяин болуп келди, жашыл китебимен. Ал бул айтып атат. Мен мисалга менден сатып алды элдер моларчы, мисалга $1000 сатып алды, $40,000 болду, $50,000 мен сатып алдым менден. Мен тазамын, бул жерде алдым, мен жерин бердим. Анан бул хозяин болуп келип атат да мен үстүмө. Ал эми мындан да $40,000 сатып алыш керекпи? Биз ошону айтып атабыз. Жана сатып алган кишилерди, эме, сатып алган кишилер чакырып мына таап берели. Аттарын, фамилияларын, телефондон берели, чакыралы, могу жерге келип сүйлөшөлү. Потому что силердин укугуңар бар. Силердин колуңарда кагаз бар. Эртең көтөрсөң, аркыктен көтөрсөң, жеңиш ал жерде хозяин деп чыгат. Бул эмес. Жеңиш хозяин болот. Муну кантип жылдырып келип алдың десеңер болот. Ошого такап туруп ошолорду алып койсок болот. Мына банктан өткөндө деле бардым мен банккачы. Банкка барганда айттым, мына биринчи хозяин көтөрүлөш депчи. Көтөргөндө хозяин ал айтты. Келип ал жерден айтты, тыйым менен чечип койду. Ал айткан бир талаш кылып айтты. Мен хозяин эмес экенсиңер, атайсы сен жерди элге саткан жерди. Мага экинчи жолу келип сатып атыпсың. Мен бул жерди албайм деп отказ берип турган. Мына банктан келген да. Албайбыз. Биз акайса бул жердин биринчи хозяины бар экен деп. Айыл өкмөт ушуга эмне деп жооп бересиз жана? Биринчи хозяин, экинчи хозяин болуп кетип атыптыр да. Биринчиден мындай кылалы, Жеңиш байке, ушул дольщиктер боюнча экөөбүз мына чогулушта да чогулдук. Сизге дагы айттым, өзүңүз пример катары. Ошо мен да доляларым бар деп атасыз. Мага өткөрүп бериңиз. Мен да башкалардан требовать этейин деп көтөрдүм, Мына 6 ай өттү, бир да китебиңизди көрсөткөн жок. Экинчиден айтып атасыз, мына бир жерим бар, ал жерде эки хозяин бар деп мага да келдиңиз. Мен айттым, ал кишини да алып келдиңиз, сиз да келдиңиз. Госрегистрге баралы, териштирели дедим. Мен сизге айттымбы? Сиз алып келген жоксуз, экөөнү тең. 7,5 гектарда бак сен кара, алып кара. Siz айтып атпайсызбы, эки хозяин бар. Мен сизден сурадым, экөөбүз төрттөн келдик. Териштирели деди. Сиз эмне анча башкалып, иштердин арасында аралашып, жерлерди сатуу, анан Биз азырчы чыгарып беребиз. 7,5 гектарда трансформация. Жок, Жеңиш байке, мен нерсесин айтам. Хорошо, тияп калса калабыз. Мен нерсесин айтамчы. Мындайда сизге эмне анча кызыкчылык болду? Бул кишилер го жер сатып алыптыр, карайлап келип ошол жерде арзан жер сатылып атса деп сатып алыптыр. Сизге эмне анча кызыкчылык болду эле? Бирөөнүн узучу болгон жерин сатып алып, анан кайра буларга сатуу, анан эми азыр
мен сатып алдым деген жоқ, мен айтып отырмын. Ошо мен барды отырмын. Барды отырмын. Баягы айтып отырмын, мен просто ертең эмесен сүйлөп отырмын. Мен айылдык кеңешке келип атам мисалга. Мисалга мага келиш кетти мен. Жеңиштен. Бизде 2-3 күн өтөт. Жауаптан бериличи. Мен сатып алдым 7,5 гектар биз которуп алдык. Потому что берди айлык баласында турат. Письмосунда турат мына биздин жерде. Исписокта ар бир фамилиясын жазып, печатын койдурган. Мына биздин исписокко келди. 10 жерде турат деп турат. Мына кана 5 колдой элесин турабы? Турат өзү айылдык кеңеште жаңында деп турат. 3 айлык көтөрүп, 3 айлык көтөрүп келмесем 5-чи айлык. Biz anlamda sıkıntı. Az. Jetcarım çıkarırlar da. Ancak kalıyorsunlar da. Az. Jetcarımda tutup verirler. Jetcarım. Az ayda da sana. Jetcarım da erken jetcarım garanti verir. Erken dair kazayın gelir. Ben bunu hiç kimse aytmayacağım. Dair kazayın gelir. Erken gelir. Buna Buna müzön üstü bilesin hemen. Müzön üstü dola o dola mesela. Ayt koçum. Eski müzön üstü. Doyla емес, мына көрдүң бу? Мына ушул мүзөнүн ар жак жагынан лото койгон, мына маякка койгон. Ошол жерге 20 сом мен 10 сом мен дойлам деп келди аяк мына. Ал каяктан келди? Мүзөн үстүндө дойлап күнүм эмес. Мүзөнүн айтса, мүзөн территориясы бияка 60 метр, бияка 60 метр, бияка 60 метр территориясы бар. Аны деген мына захват болуп басылган, кийин айткан мүзө эски суроо бүтүп калган депчи. Мына азыр келип атат, дошуп мына. Мен дошуп Kimden aldınız size? Aylık koşta mas olmamız alıyor zakat aytmayın. 7,5 hektar içinde turadi. 7,5 hektar içinde turadi. Yok, gecege yoksa siz job verseniz? Ben kimden almanı bilmem, yoldaşım ben kursa çıkmadan siz bir ismi olmalı bilesiniz de. Aylık koşta aldınız mı? Doşikten aldınız mı? Akçalardan bir de bekir aldım. Достор, мен түшүнүгүм боюнча ошол жеке менчик жерди захват кылып басып алышат дагы, анан кийин басып алгандар документ берилбей турганын билгенден кийин сатып башташат. Ошол сатып алган жерлерди алгандар документтештирип бергиле деп ушундай ызычуу болуп азыр Ала Медин райондук администрациясынын чоң залында отурабыз. Бул маселени замаким айыл өкмөткө анан кийин деген госрегистрга тапшырды. Азыр эми жеке ар биринин өзүнүн участогу боюнча немелер териштирүү башталды. Бул окуянын аягына чыгыш үчүн мен дагы маалымат аламын. Азыр ушул чогулган элдердин лидери менен телефон байланышта болуп, бул маселенин, бул окуянын аягы эмне менен бүткөнү боюнча мен сөзсүз дагы маалымат беремин. Түз эфирди аяктабасак болбойт, анткени телефондун заряды түгөнөйүн деп калыптыр. YouTube'га дагы жайгаштырам, буюрса. Сөзсүз жообун берип, аягы эмне менен бүткөнүн айтамын. Бирок буга чейин замаким айтты, айыл өкмөткө тапшырма берди, ар бири менен териштирүү жүргүзүп депчи. Ошол жеке менчик ээси, жердин ээси табылып, анан ал деген трансформацияга документ бериш керек экен да. Булар арыздан эч кимсе кайрыла эле экен. Мен түшүнгөн маалымат боюнча ушундай. Сиздер дагы баягыдан бери түз эфирде көрүп түшүнүп калсаңыздар керек. Аягы эмне менен бүттү, мен сөзсүз дагы кошумча маалымат берип кетем. Менин түз эфирлеримден алыстабаңыздар. Менин баракчама сөзсүз ушул маселенин аягы эмне менен бүткөнүн мен жазып, же болбосо видео кылып, же болбосо түз эфир кылып жооп бергенге сөз берем, убада берем. Түз эфир ушу менен аяктады. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар.